Барыңыздар отман кеч. Кандайсыздар? Бүгін біздің марафонымыздың ақыркы күні. Пока қошыла беріңіздер. Мен микрофонды тағып алайын. Жана бүгін өтө бир актуалдуу темалардын бири, бардыгына эле актуалдуу болот деп ишенемин. Зона комфортадан чыгуу деген жөнүндө сүйлөшөбүз. Угулуп көрүнүп жатсам жазып коюңуздар. Көрүнүп атамбы, угулуп атамбы, сиз жакшы элеби? Мен светим үйдө аябай слабый иштейт, к сожалению. Бүгүнкү темабыз зона комфортадан чыгуу. Мен жайгашып отуруп алайын. План боюнча 11-ге чейин бүтүрүшүбүз керек. Анткени мен өзүм шагымды бүгүн дагы басып бүтө элекмин. Дагы 3,5 миң шагым бар. Дагы басып бүтүшүм керек. Так, мен бул жакты биз үчүн коюн. Все башталат. Кандайсыздар? Угулуп көрүнүп жатсам, жазып коюңуздар. Баары жакшы. Бүгүнкү темабыз зона комфортадан чыгуу. Зона комфорта деген эмне? Адам ага кантип кирип кетет? Кантип чыгыш керек? Эмне кылыш керек? Дал ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Өтө кызыктуу тема, потому что көпчүлүк адамдар, мен чачым, постоянно зона комфортада жашашат да, мен чачым көрөр. Постоянно зона комфортада жашашат, анан ошо зона комфортадан чыгыш кыйын болот да. Им сложно выйти из этой зоны комфорта, им тяжело көпчүлүк учурда. И зона комфортада жата берген так удобно, так классно, и поэтому адамдар жылдап зона комфортадан чыкпай жата берет. Сен эшигиңди такылдата бересиң, ач эшигиңди чыгып үйүңдөн десең дагы нет. Жок, мага здесь удобно, все хорошо. Тесно, конечно, но нормально деп жата беришет да. Бүгүн дал темабыз ошол жөнүндө болмокчу. Дагы бир аз кошулушсун, бир аз күтөлүү. Бүгүн эртерээк чыктым. Барыңыздар эле ифтардан кийин шашпай отуруп калыңыздар деп ойлойм, бошоп кичине. Кечээ эфирде билесиздер, акча жана самооценка боюнча марафондун немесин продажасын ачканмын. Эртең уже башталат. Эки марафон тең уже эртең башталат. Эки марафон тең эртең башталат. Уже группа ачылды, сатуу башталды. Ким ойлонуп жаткан болсо кириңиздер. Бүгүн стористе акча жөнүндө гана айтып бердим. Самооценка боюнча эч нерсе айта элекмин. Самооценка боюнча, скорее всего, эртең айтып беремин. Эртең дагы бара турган жерлерим бар, ошол жактан дагы сразу бөлүшүп айтып беремин. И акча жөнүндө дагы, и самооценка жөнүндө дагы. Но кечээки эфирди ким көргөн болсо, бүгүн акыркы постумду ким окуган болсо, кен комда окуган болсо, билесиздер, уже жазылсаңыздар болот. Бир күндө 10 миң шаг басам. Бисмилла. Окей. Эми сиздерге суроо, кимдин ою боюнча азыр зона комфортада отурат, прям чыга албай атат? Кимде ошондой ситуация болуп жатат? Зона комфорта. Кимде ошондой болуп атат? Ким зона комфортага отура алып чыккысы келбей атат? Жаза кетиңиздер. Кимде кандай ситуация болуп атат именно ошо зона комфорта боюнча? Так неудобно отурушум. Кимде ошондой ситуация болуп атат? Ким зона комфортадан чыга албай кыйналып атат? Плюс секире берип бүтүп калат окшойм. Неудобно отуруп алып.
кийинде ошондой ситуация болуп аткан болсо жазыңыздар. Плюс дейт. Зона комфорта деген эмне дейт? Зона комфорта деген качан сиз бир определенный бир иштерди кыла берип, же үйдө отура берип, бир нерсе көрүп каласыз дагы, анан жаңы бир нерсе пайда болсо, чыккыңыз келбейт болуп аткам дейт. Как изменилась Алтынай? Жаңы бир нерсени баштагыңыз келбейт. Коркосуз. Либо вам просто тупо лень, жалкоолук да. И либо просто нету достаточно мотивации. Аяка барып эмне кылмак, мне здесь удобно. Мне здесь удобно, мне здесь комфортно, зачем дальше идти? Дешет да, и ошол жашоодо жыргап отура беришет, жашай беришет. Азыр деле мен сиздерге мисалы стористен, марафондордон кайра эле айтып атам, акча марафону 5 күн болот, кантип акча табуу эмес, кантип акча жөнүндө туура ойлонуу, туура акчаны, келген акчаны, келди кетти эмес, либо вообще акча келмейт эмес, ошо келген акчаны кантип колдонуш керек. Дал ошол жөнүндө болот марафон. Именно финансовый мышлениябызды, финансовый ой жүгүртүүбүздү расширять этебиз деген нерсени айтып атсам дагы, канчалык адамдар укту, но все-таки ошо зона комфорттон чыккысы келбей атат. Они не хотят выходить, им там удобно. Лучше үйдө отура берейин, акча таппай эле коеюн, лучше күйөөм таба берсин. Айгерим айткан Кудайдын бетин ары кылсын, андай нерсе болбой эле койсун деп коет. И дальше сидит себе. Инстаграмды карап, элдин сторисин карап, тигини муну карап, и им комфортно там сидеть просто. Действительно. Либо ошол эле самооценка боюнча курска кел, ушундай болот, марафон болот, 5 күн болот. Бардыгын айтып берем, түшүндүрүп берем десең, людям тоже лень туда идти. Неге? Потому что барганда, значит, бир нерсе кылыш керек, өзүңүздөн иштеп башташ керек. А им же комфортно отуралып, баргинин сөзүн угуп, элдин сөзүнө кирип, ити тинтип койду, бул мынтип койду деп тарынып жашай берген людям обычно удобно. Жертва болгон көпчүлүк учурда адамдарга выгодно. Бизнесим бар, бирок акчамды туура эмес колдоно албай жатам дейт. Акча марафонуна келиңиз. Бул жактан именно кантип акча табыш керек, кахна акча табыш керек деген нерсе мен силерге айтпаймын. Ошол акчаны кантип туура пайдаланыш керек, акчанын энергиясын кантип туура пайдаланыш керек деген нерсени айтып беремин. Бүгүн уже биринчи сабак чыкты. Мен фокус группам менен кураторлорумдан обратная связь алдым. Эфирди сөзсүз көрүп, сабактан анан жазыңыздар дедим да. Эфирди көрүп, өзүнүн ойлорун жазышты. Кураторлордун плюс жагы эмне? Менин любой курстарымга бесплатно анан элден эң биринчи болуп көрүшөт. И ошолор обратная связь беришет. Потому что алар уже билет, где что надо делать. Эмне кылыш керек, кайсы жагын оңдош керек, что можно убрать, что можно добавить. Ошол нерсени жашат, но көпчүлүк учурда, 100% учурда эч нерсе деле өзгөрбөйт. Анткени мен берген инструменттер, мен берген нерселер прям в точку попадает. Вот, стористен азыр ошо акча марафон биринчи күнү боюнча отзыв уксаңыздар болот. Ал эми киришүү кылып өзүнчө да жаздым, 10 минутталык видео кылып жаздым. Аны эмеде турат, тоже стористе. Менин кураторумдун номери турат, ошол номерге жазсаңыздар сиздерге киришүү сабагын жөнөтөт. Биринчи сабакты көрсөңүздөр болот андагы. WhatsApp номерин жазасыздар, ошол жактан жөнөтөт. Окей. Зона комфорта дегенде, вот обычно бир нерсе күн аласың, постоянно бир жашоо, стабильный зарплата, стабильный жумуш, все стабильно, ничего нового, и ошол жактан тебе удобно. Стөлгө отуруп алдың, тут удобно, и вставать не хочется. Тургуң келбейт. Зачем? Не кереги бар, туруп, если все удобно, если все хорошо, жашооңдо бүт бара мындай. Где-то проблема болот, но терпимо. Но зачем идти туруп алып бир жакка барыштын эмне кереги бар? Көпчүлүк ушундай мышление менен жашайт дагы, и жылдап бир жашоодо жашай берет, а потом удивляются. Эмне үчүн мен жашоом өзгөргөн жок, мен үчүн до сих пор ушундай жашап жүрөм. Эмне үчүн тигил ийгиликке жетип атат, эмне үчүн тигил акча таап атат, эмне үчүн тигил аны муну алып атат, жак бияка саякаттап атат, а мен отурам до сих пор. И ошону алат дагы, көрөт дагы, стористерди карап, ичи күйүп, комментарийлерди жазып, көпчүлүк учурда жашоосунда өтө көп тарынган адамдар негативный комментарийлер өтө көп жазышат да. Андан жашоосунда өзүндө комплекстер бар адамдар ошол нерсени өтө көп жазышат. Ошентип отура беришет.
Просто элди карайт, тигини карайт, муну карайт, тигини кылаптыр, муну кылаптыр. Ая чо, ая ничего, ая посижу. Мен балам кичинекей, мен декреттемин. Же болбосо менин жумушум бар. Бошоо койгом эртеден кечке жумуштамын. Мага анын кереги жок, тигинин кереги жок деп. Зона комфорта это как коробка сыяктуу да. Вот есть коробка, сиз ошол коробкада отурасыз. Ошол коробканын ичинде өзүңүздүн жашооңуз бар. Бүттү андан коробкадан башыңызды чыгарып мынтип карайсыз дагы. Ар жак бери жакта карадыңыз, что-то там страшновато, что-то коркуп атам. Я лучше здесь посижу и кайра кирдиңиз да, кайра отуруп алдыңыз и все. И по сути ничего не меняется. Эч нерсе өзгөрбөйт. И ошол жылдар өтөрөт. Анан канча жыл өткөндөн кийин, 20 жыл, 30 жыл өткөндөн кийин өкүнөсүз да, учурун ушуну кылбапмын, тигини кылбапмын, өмүрүм өтүп кетти го депчи. Какой-то бир нерсеге өкүнгөн күнүңөр болду эле, учурунда ушуну кылып калбаптырмын да деген. Ошондой ситуациялар болду эле сиздерде. Учурунда кыла бербей, ушуну эмнеге баштаган эмескенмин деп. Болобу ошондой ситуациялар? Болгон болсо, жаза кетиңиздер. И көпчүлүк учурда ким зона комфортадан чыкпайт? Жертвага түшүп кеткен адамдар. Жертва деген ким? Жертва өзү эле айтып тургандай, жабыркаган адам да. Жертва. Сама по себе жертва кыргызча которгондо жабыркаган адам болгон дейт. Жабыркаган адам. Жашоосунан кандайдыр бир жагынан жабыркап, анан эмне кылып баштайт? Налып баштайт. Ошо жертва менен болгон дейт. Көрдүңүздөрбү? И азыр деле ойлонуп көрүңүз. Азыр сиз баштабасаңыз, 10 жыл, 20 жылдан кийинки жашооңуз кандай болот? Азыр ушул темп менен эле жашай бериңиз, эч нерсе өзгөртпөңүз, в общем эч нерсе өзгөртпөңүз. Үйдө отурсаңыз, үйдө отура бериңиз, декретте болсоңуз, декретте отура бериңиз, декреттен декретке чыга бериңиз, пожалуйста. Стабильный жумушта иштесеңиз, иштей бериңиз, сизге эч ким эч нерсе дебейт. Потому что бул жашоо сиздики. И чечим чыгара турган бир гана сизсиз. Сизден башка, сиздин жашооңуз үчүн эч ким чечим чыгарбайт, эч ким кийлигишпейт. Отура бериңиз ушул жашоодо, жашай бериңиз, а бирок ортодон, арадан азыр канча жашта болсоңуз, плюс 20 жыл кошуп коюңуз. 20 жыл өтүп кетти. Жашооңуз ушундай боюнча калды, либо назад кеттиңиз. Просто представьте, жөн гана 20 жылдан кийинки жашооңузду элестетип көрүңүз. При всем при этом мен эртең баштайман, бирсүүнү баштайман, анан 1 жылдан кийин декретим бүтөт, анан балам чоңойот, анан жумушум чыгат эмес. Представьте, что сиз декретте калган боюнча калдыңыз. Улам декреттен декрет кала бердиңиз. Же жумушуңуз болсо, ошол жумушуңузда, ошол айлыкта кала бердиңиз. Но артынан уже 20 жыл өтүп кетти. Сиз уже карып калдыңыз, ал күчтөн тайдыңыз. Эртең кылам деген нерсе күч жок, андай энергия жок. Артыңызда бир карап, ойлонуңуз да. 20 жылдан кийинки жашооңузду карап көрүңүз. Эч нерсе өзгөргөн жок. Азыркы жашооңуз, азыркы айлыңыз, азыркы күйөөңүз, азыркы балага караңыз, эч нерсе өзгөргөн жок. Абсолютно. Азыр кандай жашап атсаңыз, точно ошондой жашап атасыз. Мен жашоомду күйөөм чечет дейт. Жоопкерчилик албагандан ошондой болот. Ну элестетиңиз, до сих пор эле сиздин жашооңузду күйөөңүз чечип жүрөт. 20 жылдан кийин эле сиздин жашооңузду күйөөңүз чечип жүрөт. И до сих пор ошонун сөзүнө кирип жашап жүрөсүз. Просто представьте 20 жылдан кийинки жашооңузду. Кандай болот ошол жашооңуз? Ойлонуп көрүңүздөр. Эч бир нерсе өзгөргөн жок, сиз калдыңыз ошол эле жашоодо. Бардыгы өнүгүп кетти, өсүп кетти 20 жыл ичинде, бардыгы өзгөрүп кетти, бирок сиз гана, бир гана сиз өзгөргөн жоксуз. Бир гана сиз өзгөргөн жоксуз. Элестетип көрсөңүздөр, какие у вас чувства, кандай сезимдер болот? Алам өзгөрдү, жашоо өзгөрдү. Бардыгы алдыга кетти. Ой, Кудайым-ай. Анда бүт аялдардын, эркектердин баары, күйөөлөрдүн баары подколбничтер азыр. Потому что элдин баары аялдын сөзүн сүйлөйт да. Баары өзгөрдү, бирок сиз калып калдыңыз. Ошол жашоодо, ошол үйдө бүт өзгөрүп кетти. Баары алдыга жылып кетти. Но сиз калып калдыңыз. Каково будет вам? Кандай болот? 20 жылдан кийин сиз азыр ушундай жаш эмессиз, азыркы возрастта эмессиз, 20 жыл кошулду. Алдан күчтөн тайдыңыз. Мурункудай күч деген жок, энергия деген жок. Ошондо эмне кыласыз? 20 жыл мурун биринсен баштап койбой деп өкүнөсүз,
Надо было с чего-то начать. Көпчүлүк адамдар өкүнөт, постоянно өкүнөт. Мисалы, көпчүлүк учурда качан өкүнүшөт? Высшее образование алып бүткөндөн кийин өкүнөт да. Мен ушу окубай эле койбой, зачем ушунча жылымды короттум? Же турмушка чыгып канча бир жыл жашап койгондон өкүнөт. Зачем мен ушул күйөөгө тийбелүү жүрө бербей? Же болбосо уда төрөп, зачем уда төрөдүм экен, шашпай төрөбөй деп адам постоянно өкүнөт бир нерсеге. Ошол кезде ушуну кылып койбой, тигини кылып койбой, и так постоянно. Болобу сиздерде ошол нерсе? Мен качан ушул практиканы кылганда, ошо келечектеги жашоомду көргөндө, там немножко более сложныйраак болчу. До сих пор ошол элес, до сих пор көз алдыма келе берет да, ошону эстеген сайын көз алдыма келе берет да. Прям жалгыз өзүм эски үйдө ооруп жатып калганымчы. Жанымда эч ким жок, балдарым чоңоюп кеткен, күйөөм кетип калган. Я такая лежу, даже элементарно туруп суу алып иче албаймын да. Вот ошол состояние келгенде прям ошол нерсени эстеген сайын жок дейм да. Жок, пока ал мезгил келе элек. Ал эгерде мен азыр эч нерсе кылбай койсом, менин келечегим ошол болот. Мен жеткен точкам ошол болот. Мен ошого жетемин. Эгерде мен азыр эч нерсе кылбай койсом, азыр мен токтоп калсам, азыр мен кыймылдабай койсом, азыр мен өзүмдүн максатыма жете турган аракеттерди кылбай койсом, даже максат койбой койсом, просто тупо жөн эле жашай берсем, максаты жок эле, таң атты, кеч кирди, там эч нерсе көргөн жок, эми буйруган көрөбүз да деп жашай берсем, ушинтип жашай берсем, анда все дейм да. Значит, мен акыр аягы барып ошол жерге жетемин. Ошол жашоого келип каламын. Азыр жашоого ошондой отношение кылсам деймин да. Но азыр менде эмне бар? Менде азыр эң биринчи күч бар, энергия бар, жаштык бар, век информацияны любой жактан ала аламын. Памятим жакшы, по крайней мере, да, бардык бир нерсени, жаңы бир нерсени алып кете аламын. И вот это все у меня есть. Ушул нерсенин баары менде бар. Но через какое-то время, канча жыл өткөндөн кийин, мен жаңы информацияны кабыл албай калам. Жаңы техникаларды түшүнбөй калам. И өзүм ошондой жашоого кетип калгандан кийин, мне уже нечего будет давать миру. Мен эмне бере алам жашоого? Аламга эмне бере алам? Деймин дагы, и я начинаю действовать. Пока менин убактым барда, я буду делать. Мен кыламын. Чтобы эртеңки күнү өкүнүп калбаш үчүн. Күндө эртең менен адам турганда выбор жасайт да. Либо эртең менен эрте туруп аракет кылат, либо уктайт, либо туруп алып баягы эле жаман көргөн жумушуна жөнөйт, либо үйдө калат. То есть адамда күндө тандоо бар. Каждый день. Күндө эртең менен турганда биз уже тандоо кылабыз. Мен мону кылам, мону кылбаймын. Но көпчүлүк адамдарда ошол выбор да жок да. Они өздөрү каалабаса да кылат да ошол нерсеничи. Почему? Потому что так надо. Что именно всегда будет так, Алтынайка? Потому что так надо деп жашайт да. Мен эмне кыла алам дейт да. Ну что я могу сделать? Да, красиво, супер. Супер, Алтынай. Мен эмне кыла алам дейт да. Вот мен кайын журттун менен жашайм, вот мен айылда жашайм, вот мен жашоомду күйөөм билет, вот мен декретте отурам, вот мен акча таппайм. Что я могу делать? Дейт да. Мен эмне кыла алам, мен колуман эмне келет? Это уже эмне болуп атат? Самооценканын өзүңөрдү басканыңар болуп атат. Это уже про самооценку. Бул жактан любой жерге келгенде акыр аягы келип самооценка такалат. Финансы келип самооценка такалат. Семейный проблема болобу, эмне проблема болот, бүт баары келип самооценка такалат. Пока самооценка көтөрүлмөйүнчө, у вас вот эта проблема боло берет. Качан сиз самооценканы көтөргөндө, вот это все само по себе чечилип баштайт, өзүнөн өзү элечи. Самооценка боюнча дагы курсубуз эртең марафон башталат, 5 күндө прям конкретно я вам разъясню. И көпчүлүк ушинтип ойлойт да. Но ошол эле учурда сиз ошол тандоону деле кылгансыз. Ошо айылда жашап калганыңызды прекрасно билгенсиз, тандоону кылгансыз. Ошол адамга турмушка чыгып ошол тандоону кылгансыз. Все, мен тандадым деп.
туруп атканда ошол баланы багам деп өзүңүз тандоо кылгансыз. Күндө эртең менен туруп атканда өзүңүз тандоо кыласыз, канчада турасыз, эмне кыласыз. Все равно у вас есть выбор. Адамда ар дайым тандоо бар. Жөн эле телефонго кирип инстаграмды чукулап ар кимдин сторисин көрөсүзбү же ошол убакытты өзүңүзгө бөлөсүзбү? Мен бир нерсе кылайын, бир аракет кылайын, жашоомду өзгөрткөнгө хоть что-то кылайын деп тандоо. Түз эфирге келип отурасызбы, угуп атасызбы, бул да сиздин тандооңуз. Жөн эле сериал көрүп же болбосо ифтардан кийин бар мен ушакташып же болбосо там идиш аяк жууп бир нерсе кылып, үй жыйнап жүрүп алсаңыз мүмкүн болчу, но вы сделали свой выбор. Түз эфирге келдиңиз, ошол жакта мени угуп отурасыз. Понимаете? Это все выбор. Адамда ар дайым тандоо бар. Биз ошол тандоону көпчүлүк учурда эме кылып коебуз да. Өзүбүздүн тандообуз бар, бирок ошону жок, менин тандоом жок. Вы ходите, басасыңар, 6 саныңар аман, 2 бутуңар бар, бутуңар басат сопсонун эле. Но өзүңөр аласыңар дагы инвалидный креслого отуруп аласыңар. Жок, мен баса албайм деп. Мен баса албайм, давайте мени сүйрөгүлө деп. Либо балдак алып аласыңар колуңарга. Жок, мен баса албайм, буттарым жакшы баспайт, мен лучше балдак менен басамын. И все, вы как инвалид. Мен ушул сөздү биринчи укканда прям аябай эме болгом да. Чыным келген да. 6 саным аман туруп, мен эмнеге инвалидмин депчи. Мен эмнеге инвалидмин? Инвалид, ошол эле балдакчан, ошол эле коляскада отурган адам болсо, ал бардык жакка кирип кете албайт. Тепкич болсо чыга албай калат, лифт жок болсо чыга албайт, элементарно. Элементарно тепкичтен чыга албайт эгерде атайын жасалгандар болбосо. Элементарно. И көпчүлүк адамдар сопсо отуруп эле ошо инвалидный коляскага отурулат да. Я не могу, все, мен колуман келбейт, я лучше здесь буду сидеть. А там, там удобно. Потому что баары келип жалеть этет. Ой, сен баягы иштегентейп, мынтейп, анан антип калдың, мынтип калдың. И никто вас не будет упрекать. Кылбайсың, сен кыла аласың го деп эч ким айтпайт. Турбайсың, баспайсың деп эч ким айтпайт. Эгерде сиз инвалидный креслодо отурган болсоңуз, сизге бирөө келип алып айтпайт. Тур, бас. Эмне отурасың? Дебейт эч ким. Давай кыймылда деп айтпайт. Көрөт дагы, наоборот, пожалеет. Ушунда отуруп калган турбайбы? Кой, мен жардам берейин депчи. Кой, мен бир нерсе кылайын деп. Адам ушул нерсеге көнүп калган. И ошентип жашай берет. Потому что там удобно. Вот это и есть зона комфорта. Там комфортно. И көпчүлүк айымдар, адамдар инвалид болуп калганда, сопсо отуруп инвалид болуп калган. Бирөө жарымдан көз каранды болуп жашаган. Это и есть инвалидность. Бирөө жарымдан көз каранды болуп жашайт. Понимаете? Финансовый жактан болобу, неважно да кандай материальный, моральный жактан болобу, но көз каранды. Ал көз карандылык каяктан келип чыкты? Адам өзү тандады. Мен лучше ушинтип көз каранды болуп жашай беремин деп. Мне так комфортно деп. А туруп жөн эле басып кетиш это лень просто. Либо ошол инвалидный креслого отургандан кийин адам ишенип алат да. Ушунчалык ишенип алат, ушунчалык өзүн ишендирет да. Настолько өзүн ишендирет. Вот мен инвалидный креслого отурдум, мен баспаймын деп. Эң биринчи өзүн ишендирет, анан айланагыларын баарын ишендирет, и баары ишенет дагы, и все. А потом уже туруп баскандан коркуп калат ал адам деле. Потому что 100% ишенип алды, что ал баспасына. Креслодо турат да. Сопсо отуруп эле, и вот так көпчүлүк адамдар өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн коюп жиберишет, өзүнүн таланттарын, өзүнүн колунан келе турган иштерин кылбай эле налып, напчып жүрө берет да. Вот мен ушинтип калып, анан тийл бул, андай мындай. Но нужно же начать с чего-то. Если вы өмүр бою ушундай жашагыңыз келбесе, эмне кылыш керек? Аракет кылыш керек. Просто попробуйте. Просто ошо креслодон туруп көрүңүзчү. Просто ошол жана сиз монда өзүңөр кирип алган коробкаңардан чыгып эки жакта карап көргүлөчү. Сизди бирөө жарым жеп албайт эч ким. Ну реально. Бирөө жарым келип тиштеп албайт сизди. Жеп албайт, алып кетип калбайт инопланетяниндер. И бул өзүнүн коробкасынан чыгып турап кетип калайын деп. Же сиз туруп басып баштасаңыз бирөө жарым сизге келип алып шылыңдабайт, сен отурчу элең го, эмне басып кеттиңби, тигил бул деп эч ким эч нерсе дебейт.
Потому что у каждого свой мир, у каждого свои проблемы. Бирөө бирөөгө карабайт азыр. Даже бир тууганга карабай калган заман келген азыр, билесиздер. Ар кимдин өзүнүн проблемасы өзүндө. Проблемаң барбы? Бирөөгө чаласың, жаман болгон турбай, деп коет да, все, 5 секундтан кийин аны унутуп калат, потому что у него свои проблемы. Полно. Во, круто, Алтынай. Ты прям уволилась, да, жумуштан. Знаете, көпчүлүк, я бы тоже могла бы, да, мен деле кылсам болмок ошол нерсени. Вот, ушинтип балдарым ооруп, да, жардам берип койгула, тигиндей мындай деп, до сих пор сбор кылып жүрсөм деле болмок. Каждый раз барган сайын кайра сбор кылып, кайра эле мурунку жашоомо кайтып барсам болмок. Мен деген 8 жыл жөн окудумбу? Эмгегимге текке кетеби, кой мен мектепке барып иштейин деп, кайра кире алсам болмок. Жолдошумду кайра 15 000 айлыкка жөнөтүп койсом болмок. Мейлим сен иште, мен иштейин, балдар деп айлыга берели, тияка берели, бияка берели, садикке берели деп кылсам болмок. Но у меня был выбор, менде тандоо болгон. Если я не хочу, я просто этого не делаю. Көпчүлүк учурда адамдар через, тем более это очень правильный выбор. Через не хочу кылат да, көп нерсеничи. Каалабаса деле кылат, потому что так надо, потому что башка выбор жок. Кайда бармак элем, ой, айгерим сен түшүнбөйсүң да, сен тигинтип алдың да, мынтип алдың да, жөн эле айтып атасың да дешет. Но силер, по сути, мени түшүнбөйсүңөр. Мен силерди түшүнбөймүн. Если ар бир ситуацияны карап отурганда, потому что ар бир адамдын өзүнүн ситуациясы уникальный, да. Менде болгон история силерде жок, силерде болгон история менде жок. Но есть точки соприкосновения. Но общий жерлери бар. Да. Значит, так надо было. Ты сделала правильный выбор. Вот, Москвада жүргөн Алтынай. 20 чыгып калдым Алтынай. 99-жылкы. Москвада иштейт канча жылдан бери. Мен былтыр май айында курс баштагандан бери катышып келе жатат. Мына просто бүгүн алып жумушума чыгып кеттим дейт. Просто взяла и ушла. Почему? Потому что там были какие-то проблемы у нее. И она не стала аларга жаловаться, дейт, вот, тигинтпей, мынтпей, ана менин жумушум жүрүшпөй, анан антип калдым, анан мынтип калдым. Анан тиги администраторлор жаман, анан мага клиент бербейт, анан ушинтет, тигил бул. Но у меня другого выбора нету, мен иштей берем деген жок. Она просто взяла и ушла. Ой, сейчас у меня нет денег, нет работы, но я такая счастливая, дейт, көрдүңүздөрбү? Просто. Она вышла из этой зоны комфорта. Алдыдагы ошол зона комфортадан чыгып кетти. Она могла бы там сидеть дальше, жылдап, вот вам яркий пример, да. Отура берсе болот эле. Налып, напчыйып, вот ишим болбой атат, тигинтип атат, мынтип атат, ал бул деп. Эки жол болгон да. Либо просто взять и уйти, либо просто дальше ныть, нойт этип, налып, напчып иштей берген. И эмне кылды? Бул жактан, смотрите, вот эки жол бар да, но ошол жолду, выборду кылыш порой бывает очень сложно. Бул жактан на самом деле эки жол эмес, 100 миллион жол бар. Өтө көп жол бар. Она могла бы пойти ушул администратор менен сүйлөшсө болмок. Она могла бы пойти с ними поссориться, урушуп кетсе болмок. Барып шефине айтса, могла бы нажаловаться, да, барып, вот мен мынтип атат, тигинтип атат деп. Она могла дальше ныть, отуруп алып, нойть этип. Она могла еще что-то. Тут вариантов миллион. Бир эле ситуациянын 100 миллион варианты бар. Выбор. Эки эле жол эмес, бияқта миллион жол бар. Но көпчүлүк учурда адамдар ушундай бир ситуациянын бир эле жолун көрүшөт да. Мына мондай ситуация болот, значит бир эле выход бар, все. А мояктагы жолдорду, выходдарды в общем көрүшпөйт да. То, что там тиги бар экенин көрүшпөйт. Они не видят. Өзүмдү кантип тапсам болот дейт. Ал үчүн жаңы мен курсуна келишиңиз керек. Вот өзүмдү кантип тапсам болот, эмне үчүн мындай ситуация болот. Это тоже кайра келе самооценкага такалат, потому что адамдар убакыт өткөн сайын начинают бүт баарына жагынып баштайт да. Кайненеме жагынайын, кайнатама жагынайын, кайнежеме жагынайын, күйөөмө жагайын, ата энеме жагайын. Просто
жакшы келин болоюн, жакшы аял болоюн, жакшы кыз болоюн, жакшы эне болоюн, мектепте жакшы окуучу болоюн, потом жакшы студент болоюн, тигинин көңүлүн калтырбайын, мунун көңүлүн калтырбайын деп эле и өзүн эмне кылып салат, таратып салат. Тама, и в конце концов карасаң өзү жок. Она не знает, кто она сама такая. Ким экенин деле унутуп коет да. Потому что бардыгын теге таратып койгон. А өзү жок. И потом еще удивляются, почему менин жашоомдо мени эч ким сүйбөйт? Эмнеге менин жашоомдо мени эч ким сыйлабайт? Эмнеге менин жашоомдо акча жок? Эмнеге менин жашоомдо бактылуу үй бүлө жок? Потом удивляются, потому что өзүн таратып салган тияка. А самой-то нету, өзү жок да. Вот стакан, допустим, да, адам вот стакан катары болсо, ошо стакандын түбүн сындырып туруп эле түбүн таратып салган. Аяка канча эмне куйба, а все равно кете берет в никуда. Когда энергия уходит в никуда, кете берет. Эртең менен турсаң шалдырап турасың, жумушка барсаң эле араң барасың. Но ты думаешь, у меня другого выбора нет, менин башка жолум жок, башка вариант жок. Үйдөгүлөрдү багыш керек, акча табыш керек. Ну, акча табыш, кантип акча табам башка? Мына вот ушул эле вариант. Что мне больше делать дейт дагы, и дальше вот так и работает. И ушинтип жашап жүрө берет. И вот жагайын деген мен го дейт да, это про самооценку. Самооценка боюнча. Бизде 5 тема болот самооценка боюнча. Я вам прям по полочкам все разложу. Вот это и есть про зону комфорта. По сути, кыска эле тема. Бир карап турсаң, это прям объемная тема, да, целый. Это прям целый курс, вот именно самооценка боюнча, зона комфортадан чыгуу боюнча. Жаңы мен онлайн курсу, вот это прям целый курс. Систематично. Биринчи сабак бүтү, суроо пайда болду, экинчи сабактан жооп табасың. Аяктан суроо пайда болду, кийинки сабактан жооп табасың. Мындай системага салынган курста. Мен ошол жактан силерге мындай үз түртөн эле, основасын эле айтып берип атам, мындай оболочкасын, сыртын кабыгын эле айтып берип атам да, мындай айткандачы. Вот. Кимде кандай суроолор болсо, бериңиздер. Мен бүгүн уже акча марафонунун биринчи сабагын тарттым. Жарым саат болду. Бүгүн марафонубуздун акыркы күнү. Марафонго катышкан айымдарга мен өткөндө кечөө билесиздер, 2 марафон жарыялагам, потому что эки бизде мындай выбор болуп калган да, либо акча темасы, либо самооценка темасын тандагыла дегенде өкө тең керектешкен көпчүлүгү. Ошондуктан 2 курстак 5 күндүк марафон эртең башталат уже. Эртең кечинде саат 9-да, биринчиси, экинчиси саат 10-да сабактар келет. Биринчи акча жөнүндө марафон, биринчи сабагы жарым саат болду. Там мындай түз эфирге кирип суроого жооп бермей деген жок. Четко, ясно, по делу сөйлөп берем. Что да как. Акча марафону скидка менен 700 сом. По идее 5 күндүк 2,5 сом, но со скидкой 700. Самооценка марафонундагы со скидкой 700, там канча процент скидка болот эле? 70% скидка болот экен. Но если экөөнү тең катышам, бирдей катышам десеңиздер, анда экөөнү 1400 эмес, 1000 сомго алсаңыздар болот. Көпчүлүк адамдарда такая проблема да, акча табыш керек. Каяктан табам? Каяктан табам, кайда барам? Где бы подзаработать деген темада. Эмне кылып ийсем экен, каяктан акча табып ийсем экен? Как кантип деген вопросту көпчүлүгүндөчү. Вот бүгүнкү акча марафонунун экинчи күнүндө ошол вопросту разбирать этем. Эмне үчүн это очень даже болбойт деген нерсе. Потому что канча акча тапсаң, ошончо расход боло берет да. Кандай ойлойсуз эмне жөнүндө? Эмне болду, Марим? Бүтө элекмин, көрүп атасың го. Анан бүтөм. Бүткөндө чыгам, макулбу? Эмне боюнча кандай ойлойсуз, түшүнбөдүм. И мен стористеримде какшап атам, марафондо какшап атам, ушул мына бекер марафондордо какшап атам, айланайындар. Мындай жолдору бар. Мындай кылса болот, тиңдей кылса болот. Давайте мындан баштагыла, тигинден баштагыла десем, ошондо дагы люди эмне кылат, отуруп алып, жакшы сүйлөйт экенсиң, рахмат, марафондоруң жакшы болду, но пока азыр качкан акчам жок дейт да. Нету денег дейт азыр. Ну, ал ситуация менде деле болгон. Мен деле үйдө отургам, мен деле декретте болгом. И до сих пор эле декреттемин.
И хорошо дедим да, сиздерде, я вас прекрасно понимаю, сиздерди эң жакшы түшүнүп турам, мына мен сиздерге 70-80% скидка берип атам, пожалуйста, катышып калыңыздар. И анда дагы жок дейт да. Что-то кача албайт экенмин, что-то шартым болбойт депчи, ошол 700 000 сомду өзүнөн аяйт да. А бирок ошол эле учурда бирөө жарым тойго чакырып калса, кафеге же бир жака чакырып калса, безип барып, не болсо да күйөөсүнөн акча алып, көйнөк кийет, дасторкон алат, же болбосо конвертке акча салат дагы жөнөйт тойго. Почему? Потому что айка барып, жыргап, күлүп, тамак жеп, эл менен сүйлөшүп келесиң. А качан өзүңө келгенде, өзүң менен иштеш, ой жүгүртүңдү өзгөрт, жашооңду өзгөрт дегенде жок дейт да. Это тоже про зону комфорта. Потому что вам, если азыр сиздин жашооңуз жагып атса, значит дальше живите без проблем. Значит, вам нормально. Жанагы неме бар го, притча бар го. Бир киши өтүп баратса, ашка кемпир отурат дейт, анан ит жатат дейт да жанындачы, бирок ити эме кылыптыр да, как бы кыргызча скулит. В общем, кыргызчасы ооруп жатат экен да. Скулит, жатып алып калса ооруп аткан, үн чыгарып жатат да, ооруп атат да. Анан биринчи таң калып өтүп кетет да. Анан кайра назад кетип баратса, где-то бир 1-2 күндөн кийин кетип баратса, ити дагы деле ошол жакта жатат дейт. Бабушка, дедушкасы дагы деле отурат дейт. Абашка кемпир ити дагы деле ооруп коюп жатат дейт да. Анан теги киши таң калып сурайт да, итиңер ооруп атабы эмне депчи. Эмне ооруп атат, кичине карап койбойсуңар бетиңерди, что-то ооруп атат окшойт, кебетесин эле көрүнүп турат дейт да десе. Абашка кемпир жооп берген экен да, ит дейт, эмеде жатат дейт. Гвоздь, и мыкта жатат дейт, мыктын алдында жатат дейт. Эмнеге анда алып койбойсуңар десе, ему, если так комфортно болсо, пусть жата берсин дейт да. Ему, значит, так комфортно дейт да. Ему это нормально. Значит, терпимо дейт да. Оорутат, но терпимо. Поэтому жатып алып, скулит этип коюп жатат. Было бы больнее, нужно было бы, он встал бы и пошел, туруп кетип калмак. И көпчүлүк адамдарда ошондой да. Вроде бы проблема бар, но вроде бы все нормально, но терпимо, чыдаса болот. Ну, анча-мынча акча жетпей атат, ну ничего. Прорвемся, ну тиңдей болот, мындай болот, ну ничего, эч нерсе болбойт дейт дагы. И ошентип ошол скулит этип, ошол притчадагы ошондо точно ошондой болуп адамдар жашай берет да. Налып жашай берет, мамлекетти күнөөлөп, күйөөсүн күнөөлөп, тигини муну, в общем, баардык адамдарды күнөөлөп коюп, ну ушундай болуп калды, мен эмне кылайын деп коюп жашай берет да. Можно же просто встать и пойти, туруп кетип калса деле болот го. Туруп аракет кылып баштаса болот го. Но ал үчүн эмне кылыш керек? Кайра эле аракет кылыш керек болот да. Кыймылдаш керек болот да. Людям же удобно жөн эле жата берип, эч нерсе кылбай, налып жата берген. Поэтому люди так и живут. Көпчүлүк адамдар ошентип жашай берет. Бир нерсе болду, проблема болду, бүттү мамлекетке асылат, президентке асылат, там депутаттарга асылат, еще кому-то там тиги буга кошулса. Өзүнүн башкасынын баардыгы күнөөлүү, главное өзү суудан кургак чыгат. Эмне болду десең, 100 миллион причина айтып берет да. Кантип ушул жашоодо жашап атасың? Эмне болуп ушул жашоого келип калдың? Эмне болуп ушундай проблемага түшүп болдуң десе, тиги тинтип, мынтип, короче, бесконечный причинаны мондай список жазып берет да, күнөөлүү адамдарды таап берет да. Вот то же самое. Чынында курска катышыш керек болуп атат. Но потом, ертең бир причина чыгат. Менде ушундай бир ситуация болгон, качан, по-моему, кыштын күнүндө курска катышам деп реквизиттерди алып, бирже азыр салам деп атып, анан кийин жазып калды, кечирип кой, мен катыша албай калдым, тиги көмүр келип калып, көмүр түшүрүш керек болуп, анан акчаны ошого төлөп койдум деп. Ал эмне болду? Көмүрдү ашып кетсе, эми может 1 тонна көмүр түштү, кыштан чыкты, а бирок жашоо өзгөргөн жок. Сизди угуп өзүмдү ушунчалык бир жапайрам сезип кеттим дейт. Нет, просто деген мурун саморазвитие деген нерсе жок болчу. Мурун как жили, так и жили да. А бирок азыр саморазвитие, өзүн өнүктүрүү деген нерсе бизде аябай өнүгүп келатат да. Башкача жашаса болот, каалагандай жашаса болот деген нерсе. Ушунча мүмкүнчүлүктөр көбөйдү, баардык нерсе доступный болуп калды. Мурун мисалы бай адамдар билген секреттерди азыр жөнөкөй адам деле билип калды да, ошол секреттерди. Кантип элге жетсе болот, кантип анса болот, мынса болот дегендерди. Просто колдонгон адам колдонот, колдонбогон адам мурунку жашоосунда жашай берет. Азыр ушундай заман өзгөрүп кетти резко. И ошондуктан эле ушундай нерсе келип чыгып атат. Но через какое-то время бир кийинки поколение
2050 2060 жылдары ошол нерсени айтсаң койчой дейт да, ты вообще о чем говоришь деп. Бизде эле учурунда мисалы телефон, домашний телефондар бар болчу, сотовый телефон дегендер кийин эле чыкты, и то мондай кирпичтер чыкчу, таң калып карачу эле ушундай эле телефон болобу деп. Анан видео звоноктор чыкты, ММСтер чыкты, сүрөт жөнөткөндөр чыкты, таң калганбыз, ушундай да болобу деп. Азыр как-то не удивляемся, смартфон көтөрөбүз баарыбыз, интернетте отурабыз баарыбыз, бардыгы сүйлөшөбүз, и как-то таң калбайбыз да, уже это для нас норма. И кийинки поколенияга мен сиздерге айтып түшүндүрүп берип аткан нерсе деле норма болуп калат да. И кийин ошол ой монча жыл мурун отуруп алып курс өтчүбүз, монтип айымдар ушуну түшүндүрүп берчүбүз десең мындай, сени мындай көз караштар ашат да, ты что, серьезно что ли дегендейчи, потому что заман өзгөрүп атат ошончолук. Курсту окуса эле өзгөрүү, мен бир жолу качкам, жыйынтык жок дейт. Кайсы курсту окудуңуз эле? Потом ошол курстан эмне кылдыңыз эле? Вот это мне расскажите, смотрите. И бул жактан деле азыр эмне кылып атат? Жоопкерчиликти курска арта салып атат. Мен курска бара калбай ушунча акча төлөсөм эле өзгөрүп кетемби? Нет, конечно. Эгерде сиз эртең магазинге барып, мен тамак жасайм, күрүч басайын дедим, мага мол продукты керек деп туруп, продукт алып келип сатып келип, кухняга коюп койсоңуз тамак өзү бышып калабы? Же болбосо мен машина үйрөнөйүн деп атам, автошколага барайын деп атам деп туруп, автошколага барып туруп, жазылып туруп, акчасын төлөп туруп 2 ай барбай койсоңуз, машина айдаганды өзүңүз эле үйрөнүп кетесизби? Вот дал ушундай эле да. Точно ошондой эле. Эмне кыласыз? Продуктун алып келгенден кийин анын баарын жасайсыз, этти туурайсыз, там пияз, сабиз, специяларды кошосуз, күрүчтү көбүртөсүз, басасызбы, асасызбы, в общем, ар ким ар кандай жасайт. Но ошону отко коюп, убакыт коротуп, ошого бардыгын салып, анан бышырасыз, анан бышат тамак, туурабы? И машина айдайм деп курска барсаңыз деле, биринчи теориясына барасыз, анан кийин практикасына барып, жүрүп отуруп анан машина айдауну үйрөнөсүз. Башында коркосуз, жүрө албайсыз, айдай албайсыз, но постепенно айдап кетесиз. И через какое-то время это сизге уже норма болуп калат. И тут то же самое. Сиз ушунча жылдан бери бир ой жүгүртүү менен жашап жүрүп, бир жашоо менен жашап жүрүп, анан через какое-то время иной результат алам деп күтпөй эле коюңуздар да. Элементарно плов басып атасыз, анан и ушу пловум айланайын, суранам сенден кудайым, суранам, пожалуйста, манты болуп калсынчы десеңиз, манты болуп калабы? Нет, конечно. Изначально эмнени жасасаңыз, в конечном итоге ошону аласыз. Эмнени эксең, ошону аласың дейт го. Жазында эмнени эксең, күзүндө ошону аласың. Бул жакта деле дал ошондой. Сиз бүгүн жашооңузду кандай жашасаңыз, кандай чечим чыгарсаңыз, эртең ошол жашоонун результатын аласыз. И все. Мен дагы 8 минуттук марафонго катышып, результат жок менде дейт. Смотрите, бул жакта кеп марафондо эмес, кеп курста эмес, кеп акчада эмес, кеп сизде. Кеп дал сиздин өзүңүздө. Пока сиз сиздин жашооңузга жоопкерчилик алмайынча, мен ушул жака келдим, мен кылышым керек, окей, окуп көрөйүн, окей, аткарып көрөйүнчү деп скептик болсоңуз дагы, бир нерсе кылып баштабасаңыз, сизде эч кандай өзгөрүү болбойт. Ну, мен деле жана базарга барып продукт алып келдим, но тамагым бышып калган жок. Почему-то до сих пор продуктум кухняда кандай турса ошондой эле турат. Ал каким-то образом чудо менен өзү баары эле бышып калыш керек беле? Нет. Мен бардым, бардыгын өзүм жасадым, бышырдым, анан тамак даяр болду. Ага чейин даяр болгон жок. Либо чайнекке сууну куйдум дагы, ичин толтурдум дагы, апарып туруп коюп койдум. Но чифаль иштеткен жокмун, же болбосо газды ачкан жокмун. Чайым кайнайбы? Нет. Потом ошол боюнча сууну коюп коебуз, таштап коебуз, и жарым сааттан кийин келип алып, бир 10-15 мүнөттөн келип алып, чайым кайнап калды го деп келсеңиз, чайыңыз муп-муздак боюнча. Эмнеге? Анткени сиз ошону элементарно иштетип койгон жоксуз. Канча жылдан бери бул жакта деле ошондой да, определенный бир жашоо менен жашап келгенсиз, азыр канча чыксаңыз, кандайдыр бир ой жүгүртүү менен жашап келгенсиз, но ошол жашооңуз сизге жакпай жатат, бир нерсени өзгөртөйүн дедиңиз, все өзгөртөм деп койдуңуз, все, эртеңден баштап мен жаңы жашоо баштайм, эртеңден баштап мен курска келем, марафонго келем дедиңиз, но эртеси турдуңуз дагы ал жөнүндө унутуп койдуңуз, либо ошондо
акчаңызды аяп койдуңуз, все, я не пойду лучше, я тут посижу, жашай берейин, жашоом өзү эле өзгөрөт деп. Кайра жашай бердиңиз. Ошол эле жашоодо жашадыңыз, эч бир эч нерсе өзгөрткөн жоксуз. Жашооңуз өзгөрөбү? Нет, конечно, өзгөрбөйт. Ошону биз эмне алабыз деп. Эң биринчи чечим чыгарыңыз. Эң биринчи чечим чыгарыңыз. Кандай жашоодо жашагыңыз келет чындап? Вот что вы действительно хотите? Жазсаңыздар, вот кандай жашоодо жашагыңыздар келет? Что вы хотите изменить? Проблемаңарды эле, проблема эмес, именно уже решениясын айтсаңыздар. Эгерде кайын журт менен отношения начар болсо, кайын журт менен отношенияны оңдогум келет. Мынча акча тап, 0 акча тапсаңыз, например, 10 000 сом, 20 000 сом, 50 000 сом, ушундай тапкым келет. Просто вот так поменяйте и напишите. Кандай жашоодо жашагыңыз келет? Что вы хотите? Чындап эмнени каалап жатасыз? И сонун жашоо. Сонун жашоо сиз үчүн эмне? Сонун жашоо дегенде, мисалы, сиз үчүн эмне сонун жашоо деген? То же самое со спортом, да? Өзүм акча таап иштесем дейт. Каким образом? Өзүңүз акча таап иштешиңиз мүмкүн, жолдору толтура анын. Эчте кайыр сурашыңыз мүмкүн. Что еще? Зарплатага иштешиңиз мүмкүн эртеден кечке 5 000, 6 000 айлыкка. Ну что конкретно? Каякта, эмне кылып, канча сом таап иштегиңиз келет? Баары жетишкен жашоодо жашагым келет. Баары жетишкен жашоо сиз үчүн эмне? Например, эчте жашаган бомжко, бир комнатный времянкада жашаган, это баары жетишкен жашоо. Допустим, например, финансылык көз карандысыз жашагым келет дейт. Финансылык көз карандысыз деген это сколько? Канча? Мисалы, бирөө жарым азыр 0 акча тапса, бир айына 50 000 тапса, финансовый көз каранды болот. Для кого-то это норма. Эгерде азыр 100 000 сом акча тапкан адам болсо, ал 1 миллион сом тапса, финансовый жактан көз карандысыз жашайт. Что для вас это такое? Так, кайын журт менен начармын, айлам, чөйрөмдү өзгөрткүм келет, барчылык жашоодо жашагым келет. Ден соолугум жакшы болуп, оорубай жүрсөм, бул дүйнөдөгү жеткизбайлык үй ошол зона комфорт дейт. Окей, менин ден соолугум жакшы. Ага шүгүр деймин, но я хочу еще больше. Жакшы буйрсаңыз кандайсыз? Окей, мен кайын журтум менен отношениям начар, айланымды өзгөрткүм келет. Но кайра эле мен кайын журтум менен мышыкты чыккан болуп атам. Ошол эле жашоодо жашап атам. Барчылык жашоо для вас что такое? Сиз үчүн эмне? Жанагы эле айткандай эле, для кого-то норма, для кого-то чей-то потолок, бирөөнүн потологу, бирөөнүн полу дейт да. Мына менин полум болуп атса, астында жашаган адам потологу, мен үстүндөгү жашаган адамдын меники потолок болуп атса, аныкы пол. Понимаете? Так, мен үчүн өзүмдү өзүм камсыздап, эч кимге көз каранды болгум келет дейт. Окей, өзүңүздү камсыздаганда конкретно что вы хотите? Себя можно обеспечивать любым образом. Чисто тамак ашка, квартплатка жеткирип жашаса болот. Ну, я такая независимая деп. И кечинде отуруп алып, дашырак жеп. Тоже можно. Жашоомо эч ким келишпей, өзүм билип жашагым келет дейт. А кто вам мешает? Өзүңүз билип жашаганда конкретно что вы хотите сделать? 700 сомдук марафонго 200 жетпей жатат, 500 сомнак бар ойлонуп отурам. Азыр больницада элем бала менен дейт. Так, айына 50 000 тапкым келет. Окей, Наргизэже, 50 000 для чего вам нужно? Ай сайын таап атасыз ошол акчаны. Эмне кыласыз ал акчаны? Таап атасыз ошол 50 000 деп. Но эмне үчүн керек ошол сизге акча? Скажите мне, пожалуйста. Ошону айтсаңыз. Смотрите, азыр я вас всех разобрала, но могул жактан конкретно я вот так хочу
мен жашоом мондай болот деген бир да адамды көргөн жокмун. Бирөөнү да көргөн жокмун. Бир дагы адам конкретно мындай жашоодо жашайм деген бир дагы нерсени көргөн жокмун. И именно ошол себептен улам сиздер өзүңүз каалаган жашоодо жашабайсыз. Это как ресторанга бардыңыз дагы, короче, мага мындай таттуу, мындай даамдуу, мындай жакшы тамак алып келчи деп официант жөнөтүп едиңиз. Официант кетти и принес там какие-то тамактарды алып келди. Мына могу сонун тамактар депчи. А сиз аны вообще не любите. Свинина, еще что-то көтөрүп келди да. Прям стейк из свинины көтөрүп келди. А сиз чочконун этин жебейсиз. И вот вам результат. Акча жагынан аябай эле күйөмө көз карандымын дейт. Бизнес ачам, соода кылам дейт. Окей, бизнести для чего будете открывать? Жо сиз 50 000 доллар каяктан табасыз өзү? Бизнес ачып соода кыласыз, анан 50 000 долларды каяка коротосуз? Кандайсыздар, эфирдин саатын унутуп калыптым голойт. Бүгүн кичине эртерээк башталды, потому что мен өзүм шагым басып элекмин. Шагым басып бүткөндөн кийин кайра марафондорунда тартышым керек. Эртең башталат уже. И бул жактан жана эжегине жооп бере кетейин. 700 сомдук марафонго 200 сом жетпей жатат деген. Мен больницада 2 ай жатып келдим. 2 бала менен жатып келдим. Это Кыргызстанда эмес, чет жерде жатып келдим. Но ошол учурда дагы 15 000 сомдук курстарга ай сайын катышаттым. Акчаны каким-то образом табаттым. Когда есть желание, акча келет да, чыгырат. Тиги келип калат, бул келип калат, какой-то бир унутулуп калган карыздарым келет. Потому что мне хотелось так, мага могу курс керек болуп атат, и я туда хочу. Я понимаю, что мне сейчас менде акчам жок, но акча табылат, келет. И все. Тиги бул келди, чогулуп калды, оплатила, и все, катыштым. И все. Понимаете, көпчүлүктүн проблемасы ушундай да. Бир дагы адамдан конкретно кандай жашоону каалайсың дегендеги конкретный бир сөздү уга алган жокмун. Жана Ералашта бар го. Хочу бабки дегенчи. Мне 3 желания айтса, хочу бабки, анан эмне дейт эле, бабки десе бабушкаларды жөнөтүп коет, акчаны сурап атса, еще ушундай эме бар го. Унутуп да калдым ошо Ералашты, вот точно ошондой да. Прям точно из Ералаштагыдай эле ситуация болуп атат сиздерде. И поэтому сиздерде эч кандай результат болбой жатат. И болбойт дагы, потому что у вас нету конкретной видения жок да. Конкретный видение жок, чего вы хотите. И вот вам стейк алып келип койду, свининаны сиз жебейсиз и говорите, вот, мен муну жебейм, мага эмне муну алып келдиң, ла-ла-ла, тра-ла-ла. Вы же сами просили дейт да. Вот официант сиздин желанияңызды аткарып аткан эме катары да. Либо таксиге отурдуңуз, каяка кеттик, үйгө. Үйүң каякта билбейм, ишкылса бир жака апар. Не знаю куда, но ишкылса үйүмө апар. И такси барат дагы какой-то бир шаардын чекесине чыгып атат. Бул менин үйүм эмес десең, өзүң үйүңө алып кел дедим, мен каяка апарайын, не знаю. Вот тебе үйлөр турат го, каалаганына кире бер дейт. Понимаете? У вас желание именно ушундай болот да. Чего вы хотите десем, дал ушундай жооп берип атасыңар да. Так, ассаламу алейкум, акелим, кандайсыз, ден соолуктарыңыз жакшыбы, балаң жакшыбы дейт, баары жакшы, рахмат. Экинчи аял алгым келип атат дейт. Ала бериңиз, кто вам мешает? Конечно, биринчи аялыңыз алдырбайт да сизди. Мен өзүм акча табам, кетип калсам кандай болот? Күйөөм жакшы, бирок кыйындан жаман болот дейт. Эмне үчүн вариант кайнене боюнча теманы көрдүңүзбү өзү биринчи күндөгү марафондогу? Или подарок келип калат да, или в подарок приходит просто. Вот Мунара курстарды подарок алган боюнча у нас биринчи орунда турат. Мен ар бир куратордун өзүнүн фишкасы бар. Мунара вот ушундай курстарды постоянно в подарок алат да. Тияктан, бияктан өзү күтпөгөн жерден келип берет подарок. Тиги курсту утуп алдым, бул курсту утуп алдым деп эле жүрөт. Лариса же кураторум постоянно тамак ашты белек алат. Прям у нее всегда подарок тамак аш. Там где-то ифтарга чакырат, кто-то что-то принесет. В общем, постоянно ушундай. Жазгүлө же постоянно акча белек алат. Просто к ней приходят деньги из ниоткуда келет. А чынарыжен доходу само по себе тияктан, бияктан керектүү нерсесин акчасы келе берет да. Вот само по себе бияктан чыгып калды, тияктан чыгып калды деп эле. Либо жумушка кетип баратса, кто-то меня подбросил, жетип алдым. И вот такие возможности просто-напросто случаются. Марафонго кишилер да катышсак болобу дейт. Катышсаңыз болот, но
Билесиз, көпчүлүк эркектер аял кишинин сөзүн көп кабыл алып бербейт да. Бирок кечтен бери мага действительно эркек кишилер жазып баштады, марафонуңузга катышат элек депчи. Демек, катышсаңыз болот. Ким кармап атат дейт. Кола сурайт го, стаканды айтпай эле, анан башынан ылдый куюп салат го дейт. Я хочу колу, и вот вам кола, башынан ылдый чака менен куюп салат. Конкретно надо было: я хочу стакан колы, холодный, со льдом, лед менен, мага муз менен керек деп. А силер жөн эле: я колу хочу дедиңер, и вот вам кола. Келди башынан куюп салды. И желания у вас именно вот такие болду да, каалоолоруңар. Это даже не желание, это просто мындай эме да, туңгуюкта ежик в тумане болот го, точно ошол ежик в тумане силер болуп атасыңар да. Керим бүгүн акыркы марафон дейт. Ооба, бүгүн акыркысы, потому что эртең уже акча жөнүндө, анан самооценка жөнүндө эки башка марафон башталат. Вот. Дал ошондой болуп атат да. И кийинки нерсе энергообмен. Любой жакта энергообмен болуп туруш керек. То есть бергендин алганы болуш керек да. Эмнеге дегенде, если сиз только ала берсеңиз, дай келе дей берсеңиз, бирок при этом эч нерсе бербесеңиз, человек надоедает. Элестетиңиздер, сиз күндө эле кошунаңыздан туз сурап барасыз, же сахар сурап барасыз, же күндө үйүңүздө бир продуктуңуз постоянно жок, постоянно кошунаңыздан сурап барасыз, но вообще кайтарып бербейсиз. Акыр айга эмне болот? Ошо кошунаңыз менен сүйлөшпөй каласыз. Ему просто надоест күндө бере берип сизге ар кайсы нерсени. Бул кайтарбайт, зачем деп акыр айга эшигин ачпай коет. Анан аба эртеңден баштап уже платный марафондор башталат. Андан кийин уже эшигин ачпай коет. Анан сиз аны жаман көрүп баштайсыз да, берип койсоң эмне болот эле? Бир нерсеси кем кылабы депчи. Энергообмен деген жок. Распаковка личности. Кылып бере аласызбы дейт. Ты мне напиши. И все, понимаете? Вот как происходит. И то же самое. Энергообмен любой жакта болуш керек да, любой жакта болуш керек. Мен ал эме боюнча акчага келгенде ошол жактан прям мондай разложу по полочкам, мен силерге мындай үстүртөн айтып берейин. И когда сиз только ала берсеңиз, бирок бербесеңиз эч нерсени, сизде ошол поток жабылып калат да. В конце концов, сиз Кудайдан келе берди, бирок в обмен эч нерсе бербесеңиз. Эмне үчүн ийгиликтүү адамдар благотворительность кылышат, кайрымдуулук кылышат? Анткени ошол энергообменди кармап туруш керек. Акча келди, какой-то процентин кайрымдуулукка бериш керек. Баланс болуш керек да. Элестетиңиздер, эми тараза дейли. Таразанын бир жагына сиз салып атасыз, экинчи жагына салган жоксуз. Мондай көтөрүлүп кетет да тараза. И бүт жакта ошондой да. Же болбосо бир бутуңуз менен басып көрүңүзчү, канчага жетет экенсиз. Баланс жок болсо, бир бутуңуз ооруп вообще болбой каласыз. Просто попробуйте. Эмне үчүн? Ошондуктан мен биринчи бекер марафонду айтып берем, потому что мен өзүмдүн билимимди сиздерге какой-то бир эмнени билем, эмне жөнүндө айтып берип атам, ошону берем. Это как реклама. Инстаграмга кирсеңиз реклама. Телевизорду иштетсеңиз, кино көрүп атсаңыз 5 мүнөттөн кийин реклама. Потому что продукция жөнүндө айтып берип атат, бул продукция мондай, мага жардам берет. Я вам тоже ошол жөнүндө айтып берип атам. Мен марафонума келсеңиздер, мондай аласыздар. Ушуну түшүнөсүздөр. А потом ушул марафонду эмне кылып атам? Платный кылып атам. Ал жактан энергообмен керек. Хоть минимальная цена, но сиздер 700 сомго 7000 сомдук билимди аласыздар. Потому что мен Елена Блиновскаянын расширение финансового сознания деген марафонуна барганмын. Мага жаңы ачылыш болгон, жаңы нерсе экен дегеним бул карыздар жөнүндө болду. Анын марафону 8000 рубль турат. 10 сабак болот экен. И то WhatsApp'тан аудио форматта келет сабактары. И все. Бүгүн ушу жана эстеп атам эле, мага уже жазып атат. Жазсамбы деп. Так, сиз менен түзүлүш курстарыңызды алсак болот дейт. Мен сизге айта алам, сиз только эртең 8 ооз ачуу дейт. Эртең 2 ифтарым болот эми. Болбосо ораза эмесмин. Жеңишбек, мен айтат элем, сиз только акча марафонуна келсеңиз болот, потому что жаңы мен онлайн курсу ал только аялдар үчүн, а вот акча марафону бардыгы үчүн.
анткени аял киши кантип акча тапса болот, эркек киши кантип акча тапса болот деген нерсе болбойт. Ал общий акчанын энергиясы жөнүндө болот. Аффирмация, визуализация, аракет, туура ой жүгүртүү, туура курска катышуу менен каалаган нерсеге жетсе болот дейт. Мына мен кураторлорду дагы жөн жерден албаймын. Действительно менин курсума келип результат алган айымдарды алам да. Мага өтө көп айым келет да. Мен тигин курстун мондай курста сандашып, ушул курстун баарын өтүп келдим, мени куратор кылып алчы деп. Я говорю: окей, анын курсун өтүп турсуң, но я же не знаю, какой у тебя результат. Давай лучше менин курсума кел, результат покажи, а потом уже если бири-бирибизге жага турган болсок, тил табыша турган болсок, жылдызыбыз келише турган болсо, анда иштешебиз деймин да. И таким образом өзүм кураторлорумду аламын. Күндөлүгүңүздү кайсыл жактан алсам болот дейт. Күндөлүгүмдү кечээ кадыр түндө мага бир бала чалды эле. Кайсы китептики экен да атын унутуп калдым. В общем, көчөдө сатабыз, алайын деп. Пока бирок ал чала элек, ага чейин үйдөн келип ала эмеден бирден алып кетсеңиздер болот. Аз эле калды, 1.50 штуктай эле. Ошо күндөлүктөрдү да реклама кылганга да колум тийбей атат. Качан башталат? Эртең башталат. Мээрим эчеси жазылдыңыз. Эртең саат кечки 9-да акча боюнча эфир келет. Кечки саат 10-до самооценка жазылгандар самооценка боюнча келет. Потому что экөөнө параллельно тең жазылып алгандар бар. Бир моментте эки эфирди жөнөтсөм, тигини көрөмбү, муну көрөмбү дебеш үчүн биринчи эфирден экинчи эфирди жөнөтөм. Кутмандуу кечиңиз менен, Батма кандайсың? Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Күндөлүк Баарова калды. Эфир сакталат. Күндөлүк 300 сом. Кыргызчасы, орусчасы 400 сом. Да. Качан сиз ошол нерсенин баарын түшүнүп, уже бул жашоо менин колумда экен, бардыгын өзүм кылат экен деп түшүнүп калган кезде, у вас бүт бара мондай кете берет результаттарчы. Просто по щелчку кете берет. Балдар жакшы буюрса. Мындай да. И бүгүн ошол боюнча Акчамаровдун биринчи сабагында айтып бердим. Сонун фишка айтып бердим. Кантип жоктон бар кылабыз деген сыяктуу да. Просто из нуля, из ничего сделать что-то, получить то, что мы хотим. Анын үчүн определенный могул жакта мээбизде турган установкаларды, ишенимдерибизди өзгөртүш керек да. Билимди өзгөчө адам издейт. Чоң рахмат. Бирок мен ошол билимиме чынында ай сайын акча саламын. Азыр блогерлерди карасаңыздар, миллиондогон акчаны салышат обучениясына. Но ошол миллиондору кайра кайтып келет. Чындап. 1 миллион, 1,5 миллион, 10 күндүк, 15 күндүк, 5 күндүк обучение үчүн. Это всегда окупается. Өзүңөргө салган акча, өзүңөрдүн билимиңерге салган акча всегда окупается. Мен мурун по сезону кийинет элем да, студент кезде сезондоп кийинет элем. Анан кийимдерим ашып калат эле, сиңдилериме берет элем. Азыр мен бир кийимди бир сезонго бир алып коюм, все жүрө берем. Рахмат. Мен стористермен деле, эфирлермен деле мындай жаңы кийимдерди, жаңы бир нерселерди көрбөйсүздөр да. Эмнеге? Анткени мен уже ал нерсеге кызыкпай калдым да. Мне это не интересно. Алай эфир сакталат. Ошо кийимге кеткен, кийимге барып тандап, аны монтип издеп алгандан көрө, я лучше үйдө отуруп бир нерсени үйрөнүп, бир нерсени окуп алганым оң деймин да. Мне так намного комфортнее. И көпчүлүк сурай берет да, кийим албайсың, кийим алмаштырбайсыңбы депчи. И кеп бул жакта в общем кийимде эмес. Анан боёно албайсыңбы, анан тинт албайсыңбы, это все уже про самооценку, это про непринятие себя, өзүң кабыл албагандык. Эшикке чыкса дагы, мусор токкон чыкса дагы боёнуп чыккан, это уже ненормально да. Өзүнүн лицосун көрсөң вообще башка. Өткөнү бир блогерди көрдүм. Кичинекей кезинде апасы сен сулуу эмессиң, сен тигиндейсиң, мындайсың деп эреткен эле да. Анан көрүп эле таң кала берчүмүн да, мындай жасалма да, анан каягына операция кылган деп бирок түшүнбөйт элем да. Просто башында көргөндө как-то мындай кабыл алган эмесмин да. Анан кийин уже көрө берет элем, постоянно көрө берет элем. Анан өткөндө бир жолу өзүнүн чыныгы, истинный лицосун көргөндө, без макияж лицосун көргөндө, чын айтайын, шок болдум да. Аябай таң калдым да, еще скрин кылып алдым. Реально что ли, ушулбу депчи. Көрсө постоянный макияж менен жүрөт экен. Апасы кичинекей кезинде мээсине сиңирип койгон экен, сен сулуу эмессиң, сен андайсың, мындайсың деп койгон экен. Мурдуна ринопластика эмне экенин эле билбей экенмин. Ринопластика кылдыргам десе, Googleга кирип алып ринопластика эмне экенин карадым, көрсө мурун оңдоткон экен да, операция кылдырган экен да.
ооба. Операция алдырган экен, она конкретно изменилась, но макияжды алганда она вообще совсем другой человек. Мен вообще оозумду ачып отуруп калдым. Вот реально, я ее не узнала. Действительно таный калдым. Мени болсо силер постоянно ушундай көрөсүңөр. Мне, например, комфортно жана акча марафон тартып отуруп, бетиме тоналка коюп койгом. И потом я про эту тоналку забыла, но у меня вот бетим дуулдап, таскам чыгып кетти да, прям не могу болуп кеттим да, жүдүп кеттим. И барып кечинде эсиме келдим да, ой, господи, деп эстеп кетип, я все смыла. Зачем казаться кому-то, быть кем-то? Эфирге чыкканда сулуураак көрүнүш үчүн деп, зачем краситься? Ишке чыгып атканда сулуу болоюн деп, зачем краситься? Жыттуу жытанайын деп, зачем духи себенесиңер? Я вот это вот не понимаю, да? Түшүнбөйм да ошол нерсеничи. И это как бы карап турсаңар, динде дагы ошол нерсе бар. И мындай жашоодо дагы принятие себя деген нерсе бар да, өзүңдүн психологияда да ошол нерсе бар да, өзүңдү кабыл алуу дегенчи. И мне так комфортно. Я вот сейчас вышла без макияжа, без ничего, и мне так комфортно. Вышла бы азыр тоналка менен, отурмакмын көчөкөдө тип. Мне это надоедает. Я не хочу кому-то казаться какой-то. Бывает, некоторые блогеры кечинде бир бабский блогтон окуп калгам да, менин аялым блогер, анан эртең менен эрте туруп, боенуп, төшөккө жатып, анан ой, кандайсыңар, кутман таң деп сториске чыгат дейт да. Мен стористтеримди көрсөңөр, у меня волосы мондай болушу мүмкүн, эртең менен майкам вообще тескери болуп калыптыр, аны мен байкаган эмесмин даже. Жолдошум байкады анычы. Эй, майкаң тескериге болупсуң деп, ошондо көрдүм. На удачу деп койдум да, күлүп. Айкажа, сиз күйөөңүз дагы бир аял алгым келип жатат десем, эмне кылат элеңиз дейт. Биринчи мени багып ал, анан пожалуйста ала бер деп айтып эле келтем мага. Кашап эле келтем. Мен жашоомду обустраивать этип кой, потом делай, что хочешь. Сизде куратор болуп иштегим келет, куратор керекпи дейт. Мага курска келип результат алган айымдар да, кураторго аламын мен. Менде мындай неме жок да. Вот ошол нерсени азыр постепенно келтам. Инвалидность. Как бы мындай дейт да адамдар, көпчүлүк учурда мындай дейт да, вот кармашкан колуңар ажырабасын, анан 2,5 бириктиңер, анан 2 бир болдуңар, короче, бир болдуңар. Ну что такое? Получается, мен жарыммын, бир бут, бир колум, там бир көзүм бар, анан күйөөм келди, анын бир буту, бир колу, бир көзү бар, анан экөөсү чогуу биригип, анан бир адам болуп атабыз да. Ну, что это такое? Это про инвалидность, да? Ал жок болуп калса, я буду останусь половиной, ал жарым болуп калып калат, да? Так не пойдет. Качан адам өзүн толук кабыл алганда, качан адам өзүн толук реализовать эткенде, жанындагы адам просто партнер болот да, но никоим образом жарымы болбойт. Жарым болбойт да. Мен курска именно жаңы мен онлайн курсунан кийинки результаттардан аламын. Как бы сен барсың, сен толуксуң, инвалид эмессиң, ты полноценный, и жаныңдагы адам сенин партнерың. И это его выбор. Экинчи аял алабы, ойнош күтөбү, это его выбор. Это меня уже не касается. Когда человек вот этот, аны кылып атканы тебя не задевает, то, что он делает, да, значит, ты понимаешь, что это не твой человек. Жаныңда просто чужой адам кетип бартат. Если он хочет, пусть делает свой выбор. А я пойду своим путем. И ал кетип калса, менин бир жерим кем калбайт, бир жерим бир нерсе болуп калбайт. Я просто буду жить своей жизнью. Вот о чем. И мурун мен мындай дейт элем да. Азыр деле айтам ошол нерсени, максимально үй бүлөнү сактагыла деп. Максимально какой-то бір компромисстерге баргыла. Тигини кылгыла, муну кылгыла. Адам идеальный эмес деп. Я всегда говорю. Но когда уже самооценкага кирип, личный границага кирип, сен колуңан келбейт, кыла албайсың, тигил бул деп баштаганда, ты уже понимаешь, что это не твой человек. Когда измена кылып, арабасып, перебасып, налево, направо кылып баштаган, это уже совсем про другое. И көпчүлүк жерден түшүнүшпөйт да ошонучу. Ой, сен эмне ушинтип кыйын болуп кеттиң беле, анан тигил бул деп. Но на самом деле зачем жить с человеком, который тебя просто балап айткан адам менен жашап зачем? Зачем жить с этим человеком? Не кереги бар дейм да. Иманың толук болот дейт үйлөнгөндө. Ошондо 4 жолу үйлөнсөң, 4 жолу иманың толуп кетеби? 400%. Бир жолу үйлөнсөң 100% болуп калабы?
Но именно ушул экинчи аял алуу, там токол алуу ошо ал мурунтан келген. Эмнеге ошондой болгон? Анткени илгери согуш учурунда, андан кийин деле постоянно эмелер арасында согуш болуп турган кезде, уруулар арасында согуш болуп турган кезде агасы эниси өтүп кеткенде аялы балдары менен башка жака кетип калбасын деп ошо тукумду өзүндө алып калыш үчүн баланы үйлөнүшкөн. Жеңеси болобу же болбосо келини болобу, неважно, токол кылып алышкан. И ошол нерсе бизде до сих пор калып калган да. Экинчи аял алыш керек, анан үчүнчү аял алыш керек депчи. Это тогда было. Ошо баланы ошол өзүнүн башка урууга кетирип жүрбөй, башка жака кетирип жүрбөй алып калыш үчүн. Но сейчас-то такого нету. И почему-то эркектер до сих пор ошол нерсеге придерживаются, да. Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам деле айткан, жесир калтырбай ошону аялдыкка алып жардам бер деп. Баласын өзүң балаңдай көр деп. Но это было раньше. Азыр аны как понт катары көрүп алыш да, экинчи аял така өзүнчө эле мындай депчи. Менге да уялам, кашым союк кирпигим кыска, сырттан көбү стерва көрүнөсүң, сүйлөшкөндө башкача кездешет дейт. Мен деле көргөн киши стерва дейт. Мени силер в жизни көрө элексиңер да, я в жизни такая серьезная, монтуп алып жүрөм да. Бир нерсеге көңүл бура алсам, бүт анан көпчүлүк адамдар жаныма басып келип мындай учураша бербейт да, анан жазышат да, мен сизди көрдүм, ушундай экенсиз, анан аябай серьезный бирдеме кылып атыптырсыз, анан өтүп кеттим депчи. У меня всегда так бывает. И это нормально. Кандай болсоң, сизди кандай жаратса Кудай Таала, ошондой өзүңүздү кабыл алыңыз. Это как мындай сыяктуу да, сиз бала төрөлүңүз, анан балаңыз келип алып сизге претензия айтып атат да, мама, сен мен мурдум чоң кылып коюпсуң, көзүңдү бүтүк кылып коюпсуң, нормально төрөбөйт белең дегендей кеп да. Сиз Кудай Таалага ошондой претензия айтып атасыз да. Это его выбор, правильно отвечает он за последствия, конечно. Ар бир адамдын выбору бар, ар бир адам өзү тандайт. Кандай жашоон жашашты. Аял кишинин ыйманы толуктанат дейт. Азыр Кыргызстанда бир эркекке 8 кыз туура келет дейт. Ну, теперь понятно, почему азыр кыргыз аялдары, кыргыз кыздары япондорго, там индустарга, афроамериканецтерге, түрктөргө, американецтерге көйгөй тийип кетип атканы. Понятно? Вот доказательства. Баарын бирдей бай калса колунан келсе алсын да дейт. Ну, не знаю, мен бул тараптан эгоистим, если мое, то только мое. Ал эмес менин кураторлорум дагы, бир кураторумду что Инворкто башка компанияга, башка командага кирип иштеген үчүн мен канча айдан бери албай жүрүп бардым да. Ал жагынан, если это мое, то я не стану этим делиться. Бөлбөйм да. Но кичинекей баланы деле көпчүлүк учурда биз мындай кылабыз да, эми оюнчугуңду берип кой, эми ойноп турсун, анан кайра берет десе, бала берисе берет го, бул меники да, эмнеге берем депчи. Почему я должна давать? То же самое. Почему я должна делиться своим мужем с кем-то? Если ошондой күйөө болсо, тиги кеткен болот экен, зачем он мне нужен? Эмне кереги бар андай күйөөнүн мага? Когда мен иштебей турганда кылган выборда сен күнөөлүү болсоң, как себя простить дейт. Ну, Алтынай, смотри, мен иштебей турган эмес, это когда просто ты фокусуң совсем башка жакта, либо на что-то отвлеклась, ошондой бир нерсеге ойлонуп кеткенсиң, и бывают такие случаи, да. То есть чувство вины не должно быть. Курстун экинчи айында сабактарды уксаң, просто послушай. Ну, было и было, это опыт. Извлечи из этого урок, ушунан сабак ал дагы, и в следующий раз этого не повторяй, и все. Экинчи жолу ал нерсени кылба. Но если адамды таанып алган болсоң, барып түшүндүрүп, кечирим сурап кой, ушундай болуп калды ситуация. Прости, мойнума алам, күнөөлүүмүн. И все. Мен да серьезно жүрүм, кайнына келиниме таам көрүнөт деген адам болуптур да. Башкача сезимде калдым, Аллага шүгүр, 6 санынан көрүп угам деп койдум ичимдейт, конечно. Көпчүлүк учурда биз өтө көп нерсеге ыраазы болбой эле, наоборот, нааразы боло беребиз да. Тиягым тигиндей, биягым мындай, аным жок, муным жок деп. Жан бермек бар, эл бермек жок дейт го дейт. Азыр бир аялды балдарын бага албай 4 аял болсо дей беришет го. Мен да каршымын дейт. Не, ушул жактан мындай эме кылышат да, анда давай мен эле 4 күйөөгө тигейин десең, анда ардан башташат да. Ну какая разница, аял деген аял да, тигил бул. Ну эркектен эркектей болду.
десең, анан ардан башташат да, анан элестет, анан тиги бул 5-10. Ну, я прекрасно элестетип элеп атам. Сен 4 аял менен жашап атасың, мен 4 эркек менен жашап атам. Күйөөм экөөбүз ортобузда канча жыл мурун ушундай бир эме болгон да. Үйдүнлүк изделеби, даже ушундай бир спор болгон да. Сейчас это как-то не поднимается. Дагы кимде кандай суроо бар? Суроолор болсо бериңиздер, как обычно. 1 сааттан ашып кетти менин эфирим. Ойноп туруп аласың? Ойноп туруп бар. Канчан бүтөсүң? Анан бүтөм. Не болду? Менин бул самочки демин жеген турат. Не жеңил атат? Жак болгондон газ атат. Жарык болгон нерсе прямо. Жак болгондо aku фоктатканда мындай торок жакта кече. Макул. Асалты. Атаң айтсаң, халыңда торт бар, ошону жегеле бар. Сен акелдимби? Ооба. Ти халыңды ач десең, атаң айтсаң берет. Бесконечный спор. Жаап койгузму, аялдардын аписи бул ааламды бузат, күйөөсүн алып бериш керек, өзү тандап билимиңизге таазим, бирок динден да таалим алыңыз, именно 2 аял тууралуу дейт. Нет, спасибо, чоң рахмат, но мне это не нужно. Именно чала молдо дин бузар сиз болуп атасыз да. Мага ушундай нерсе жакпайт да. Бир нерсени чалаап үйрөнүп алып эле, самоучка болуп эле айта бергенчи. Эркектин аписи бул ааламды бузбайбы? Казино, проституткалар, ойноштор, это все разве бузбай элеби ааламды? Экинчи аял аласыз десем, ой, сени нормбай калайын, мен эле жетесиң дейт. Өткөндөгү анекдоттогудай да. Мен WhatsApp'тын статусуна чыкканда, эркек дейт, эркекке дейт жаман аял болуш керек дейт, ошондо ал экинчи башка аял албайт дейт да. Это анекдот, туура кабыл алгыла, анекдот. Эгерде дагы башка аял ала турган болсом, мындан да жаманына туш болуп калсам эмне болот деп үйлөнбөйт дейт. Эркекке жакшы аял болсоң дейт, так, мунум жакшы аял болсо, демек мындан да жакшысын таба алам деп башка аялга кетип калат дейт. Но в каждой шутке доля правды деген нерсе бар да, чын элечи. Эмнеге дегенде, когда ты удобная жена, күйөөңдүн айткан деген деп жашай берсең, ему это тупо надоедает. И он эмне кылат, со стороны уже издеп баштайт. А качан ошол күйөөң менен спорт этип, нет, вот здесь ты не прав, вот здесь мен мондай кылганды каалайм, вот здесь я вот это хочу, здесь мне вот это купи десеңиз, он уже ушуну эле багып алайынчы дейт да, сиз айткандайчы. В каждой шутке доля правды, чын эле бар ошол нерсе. Келиңиздер, анда эфирибизди жыйынтыктайлы, мен шагымды басайын. Дагы 3,5 миң шагым бар. Бирок ошол статуска мага эч кандай бир комментарий келген жок да. Жок. Мне это не нужно. Если сизге керек болсо, то пожалуйста, но мне это не нужно. Мага кереги жок. Мага кереги жок нерсени мен кабыл албайм. Сиз сөзүңүздү айта бериңиз, но мне это не нужно. Азамат, сиз ушинтип элге мотивация берип жүрө бериң, мен көп нерсени үйрөнүп атам дейт. Вот почему эркек кишилер лучше аял кишилердин курстарына келбей эле коюш керек да. Это постоянный спор да. Постоянно спорт этип эле, постоянно урушуп талашып эле бир чечимге келбейт да. Мен жолдошум менен деле ушундай именно динге келгенде экөөбүздүн ой пикирибиз эки башка чыгат да. Потому что динди ар ким өзүнүн түшүнгөнүнө жараша айтып берет да. Любой эле нерсени түшүнгөнүнө жараша айтып берет. Мен мисалы психология жагына салсам, ал шариатка салат. И по сути экөөбүздүкү тең эле, мы оба правы, экөөбүз тең туптуура айтып атабыз, но все равно стоим на своем, да. И көпчүлүк учурда ошол үчүн бизге чыксами спор болот, поэтому мага дин жагынан спорт эткен жолдошум эле жетишет. Сизге рахмат. Эфирлерим лентага эле чыгып атат. IGTV деген бар болсо, айжан IGTV деген жерде бассаң, ошол жакта чыгып калат. Кээ бир телефондордо именно Инстаграмда ошол чыкпайт экен да, лентада. IGTV деген телевизордун белгисин карап көр, антеннасы менен, ал жок болсо IGTV приложениясын көчүрүп алып, анан кирсең ошол жактан көрүнөт да. Меники в принципе лентадан көрүнүп атат. Но кээ бир элге кээ бир телефондордо көрүнбөйт экен. Вот, эртең 5 күндүк
именно акча боюнча марафон башталат. Биринчи сабагын уже тартып койдум, калгандарын еще тартамын. Ооба, всегда так. Если баарынан эле, ой эки башка чыгат, потому что ар бир адамдын эмеси ар башка да, ою ар башка да. Эми элестетиңиз, азыр түнкү саат 10:30 болду. Мен түз эфирде отурам. Сабак өтүп атам, анан бир эркекти эфирге кошолу эле, аны менен спорт этип баштасам, менин күйөөм эмне деп ойлойт? Эмне кылып атасың сен дебейби, туурабы? Бул жагынан мен туура эле айтып атам, Жеңишбек, туурабы? Ким менен эле отуруп эле сүйлөшүп атасың, сен аялдарга сабак өтүп атасыңбы, же эркектер менен спорт этип атасыңбы дебейби? Бул дин жагынан алып калганда, эгерде сиздин точка зрения алып караганда бул туура эмес. Ошол үчүн менде үй бүлөдө эмне болот? Чыр-чатак болушу мүмкүн. Каяктагы эркектер менен сен телефондо сабак өтүп атам деп, ошону жаманып алып сүйлөшүп отурасың деп кызганыч пайда болушу мүмкүн. А динде эмне деп айтылат? Эркек аялын кызганыш керек деп айтылат. И вот вам ответ. Баасы канча дейт. Караңыздар, эртең акча боюнча, анан самооценка боюнча экөөнү кечээ эфирде эки сабактан керек деп тандашкан, ошондуктан мен экөөнү тең запускать этмей болгонмун. Эгерде акча марафонуна, только марафонго келсеңиз 700 сом, только самооценка марафонуна келсеңиз тоже 700 сом. Но экөө бири-бирине аябай чырмалышкан темалар да, потому что самооценка менен акча в принципе бирдей эле турат да. Самооценка болбосо акча болбойт, акча болбосо самооценка болбойт деген кеп да. Эгерде акчаңыз жок болсо, значит самооценкаңыз төмөн. Самооценкаңыз жок болсо акча келбейт деген маанида бири-бирине чырмалышкан темалар. Анан что еще? Эгерде экөө алсаңыз, эки бөлүп ала турган болсоңуз, же тигини ал 700, тигил 700. Ооба, кызганбаган эркек бейишке кирбейт дейт. Ошондуктан мен сизди эфирге кошуп койсом, күйөөм мен кызганат. Түнкү саат 10:30 болду. Мен каяктагы Инстаграмдан бирөөнү таап алып, дин жөнүндө спорт этип отурам, экинчи аял, үчүнчү аял жөнүндө. Туура эмес да, туурабы? Эгерде сиздер эмеге дагы акча марафонуна дагы самооценкага гана келем десеңиздер, анда экөөнүн баасы биригип 1000 сом болот. То есть 1400 сомдун ордуна 1000 сом. Акча марафону кечки саат 9-да биринчи сабак келет. Самооценка болсо кечки 10-до келет. И все. Шапка профилида кураторумдун номери турат, WhatsApp номери. Кураторума жазсаңыздар болот. Жеңишбек, эгерде марафонго катышам десеңиз, менин постумда, кечээки постумда болуш керек, реквизиттер турат, ошого которуп, акчасын мага чек жөнөтүп койсоңуз болот кураторума. Негизи эле дин жана политика жөнүндө спорт этпегиле дейт да, анткени бул бүтпөгөн тема, бесконечный тема. Ким билет, балким мен мусулман эмесмин. Балким мен атеистмин, ким билет. Ошондуктан келиңиз, бул теманы жаап эле коелу. Ар кимдин тандоосу өзүндө. Кайсы динди тутса дагы, кимге ишенсе дагы, Кудайга ишенеби, ким бар, Иисус Христоска ишенеби, кимге ишенсе дагы, ал ар кимдин өз тандоосу. И именно ушул экөөнү дин менен политиканы чагыштырган болбойт да. Мен экөөнү бириктирип катышам дейт. Реквизиттер турат. Кечээки постумда болуш керек, реквизиттерди жазганмын. Единица кылып 50 сомго, Оптима картага, Сбербанкка салсаңыздар болот каалаганына. Анан кураторума чек жөнөтүп коюңуздар. Кураторума чек жөнөтсөңүздөр, сиздерди группага кошуп коет. Исламдасызбы дейт. Я вам уже не скажу. Эфир сакталат ооба. Какая разница? Исламдамынбы, христианстводамынбы, может, буддизм динине кетип калганмынбы? Какая вам разница? Мусульмансызбы дейт. Какая вам разница? Вот скажите мне, пожалуйста. Нет, просто тамашалап атам. Действительно, чынын да. Мусульман эмесмин дебеңиз дейт. В любом случае, ар бир адамдын тандоосу. И здесь тоже есть выбор. Бул жакта деле тандоо бар. Но давайте динге кирбей эле коелу, ар жагына дальше кирбей эле коелу. Кудайга шүгүр, мусулманмын. Но кому-то что-то доказывать, вот мен мусулманмын, аны үчүн мен келме келтирем, аны үчүн антем мынтем деп, я никому ничего не буду доказывать. Болгону өзүмдүн динге берилгенимди кимге? Кудайга гана, Аллах Таалага гана доказать этем, и все. Башка эч кимге я не обязана доказывать. Тем более мага окшогон пендеге келип алып, вот мен мусулманмын, тиндей мындай деп доказывать этип отурбаймын. Мне это не надо. Надеюсь, түшүндүңүздөр.
Это уже про личные границы. Бул жактан личные границы жөнүндө темалар кетти. И как правильно отстаивать свои личные границы, а не так, чтобы ой, андай эмес, мындай деп туруп спорго кирип алып и бесконечный нерсе эмес. Просто четко, ясно показать, где человек перегибает палку. Где человек уже өзүнүн нет, я прав, мен айттым, значит точно ошондой деген нерсени кетип баштаганда, как просто правильно ответить, вот вам сиздерге пример. Окей, барыңыздарга чоң рахмат. Ушу менен биздин 3 күндүк марафонубуз бүттү. Эртеңден баштап основной марафон башталат. И кечээ мен айтканмын, марафонго катышкан айымдарга основной жаңы мен онлайн курсуна скидка болот. Эгерде сиз бир эле марафонго келе турган болсоңуз, неважно акча марафонуна келесизби, самооценка марафонуна келесизби, кайсы бир марафонго келе турган болсоңуз, 10% скидка жаңы мен онлайн курсуна, плюс интим гимнастика идет в подарок. Эгерде сиз 2 марафонго тең катыша турган болсоңуз, аяктан скидка менен катышып атасыз. Аякта уже 80% скидка менен катышып атасыз. И основной жаңы мен онлайн курсуна 20% скидка болот. И андан тышкары интим гимнастика идет тоже в подарок. Азамат, мен да сизден доказать ете тургум келбей калды. Мурда доказать ете берчү мен дейт. Ну, зачем кому-то что-то доказывать, а? Жок, мен билемин, нет, я прав, я права. Жок, ушундай болуш керек. Зачем? Окей, вы доказали, далилдедиңиз. Анан эмне жыйынтык чыкты, эмне пайда чыкты? Просто бул жактан мындай болуп калат да. Если вы кому-то что-то доказываете, и ошол жактан сиз прав болуп чыксаңыз, сиздин оюңуз туура болуп чыкса, тигил адам өзүн эмне болуп калат, ущемлённый сезип калат да, что-то. Анан сиз ошого мына мен сага доказать эттим деп өзүңүздү кыйын сезип каласыз да. Но бул эч жакта туура келбеген нерсе. Бирөөнү ылдый түшүрүп, өзүңүздү өйдө көтөргөн бул эң туура эмес. Что динде, что психологияда. Ошонун негизинде өзүңдүн самооценкаңды бирөөгө бир нерсени доказывать этип, мына мен туура айттым, мен правмын деп, ошонун негизинде самооценканы көтөрүү бул эң туура эмес нерсе. Конечно, нервың кетет, убактың кетет, сөзүң кетет. Зачем? Эмге керек ал нерсе? И тем более динге, анан политикага келгенде эч качан бул нерсе бүтпөйт. И плюс эркек менен аялдын ортосундагы спор эч качан бүтпөйт. Я же говорю, күйөөм экөөбүз постоянно ушул темада спорт этебиз. И это для нас нормально. А мен постоянно айтам да, и все. Экөөбүз динге кирип баратабыз, экөөбүз политикага кирип баратабыз, давай токтотобуз дейм да. Азыр бияктан эч ким жеңбейт. Биякта бирөө жеңилди, бирөө жеңди деген нерсе жок. Каждый прав по-своему. Ар бир адам өзүнүн оюн айттыбы, значит он прав по-своему. Жашоого болгон көз карашы ошондой, кандайдыр бир ситуацияга айткан ой ошондой, и аны өзгөртө албайсың уже. А зачем кого-то менять вообще? Көпчүлүк адамдар ушул жактан дагы эме кылышат да, бирөөнү өзгөртүшөт да. Мен вот күйөөмдү өзгөртөйүн десем, анан тигиндей мындай, анан тигини өзгөртөйүн десем, муну өзгөртөйүн десем. Зачем менять человека? Зачем өзгөртөсүз адамды? Ал адам жаралды, он сам по себе уникальный. Андай адам башка аламда жок. У каждого своя правда, да. Андай адам эч жакта жок. Андай ой пикирди эч жактан укпайсыз. Но зачем? Подстраивать под себя, лепить из этого, да? Даже баланы да көпчүлүк учурда ошентишет да. Сен муну кыласың, тигини кыласың, но это тоже очень-очень даже неправильно. Бала өзү сам по себе индивидуальный. И эмнени кааласа, ал ошону кылат. И ал жагын айтпай эле коеюн, Жолдошум экөөбүздүн вечный бир спорубуз бар ушул боюнча. Выбор всегда есть, тандоо всегда бар. Менде ушундай бар болчу дейт. Мен сиздерге азыр айтып отуруп доказать эткен жокмун. Силер деген мондай болгула, тигиндей болгула, ла-ла, трала. Мен просто өзүмдүн точка зрениямды айтып берип атам. Как психолог катары, как коуч катары. И все. Андан ары вот марафонго келгиле, мондай болуп өзгөрөсүңөр, тигиндей болуп өзгөрөсүңөр, эмне отурасың алды жакта, отурбагантыгын давай действуй деген да жокмун. Я просто показываю өзүмдүн примеримде. Менде мондай болду. Менде мондай ситуация болду, мен мондай кылып чыктым. И сиздерге да предлагаю, я вам предлагаю. По сути, я вам продаю, но в то же время предлагаю. Мындай кылсаңыз, мондай результат аласыз. Акча марафонда мисалы акчага болгон мамилеңиз өзгөрөт. Акча бул эмне? Ошол жөнүндө түшүнөсүз и мурун акчаңыз
келип кете берсе, же болбосо акча таба албай атсаңыз, түшүнбөй атсаңыз, акчанын энергиясын түшүнөсүз дагы, ошого жараша иш кылып баштайсыз. Анткени менин результатым мындай. Допустим, өзүмдүн результатымды бүгүн сторисин айтып бердим. Ошол результаттын негизинде эгерде менден көп акча таба турган болсоңуздар, анда марафондо, причем стабильно таба турган болсоңуздар, анда сизге марафонго келиштин эч кажети жок. Но если вам хочется зарабатывать, при этом ошо акчаны таап көбөйтүүнү кааласаңыз, анда, пожалуйста, welcome to марафон деп койбоймбу. Балдарды тарбиялоо боюнча бизде эфир болбодубу? Биринчи кайын журт жөнүндө болду, ошо марафон, ошону көрүп көрсөңүз, балдарды негизи тарбиялаштын, по сути, балдарды эмес, өзүңөрдү тарбиялагыла. Не надо воспитывать ребенка. Өзүңөрдү тарбиялагыла. Бала силерди көрүп эле ошол нерсени кыла берет. И все. Следующее. Самооценка боюнча. Если силерде самооценка низкий болуп атса, өзүңөрдүн денеңерди кабыл албай атсаңар, өзүңөрдү сүйбөй атсаңар, тиягым тигиндей, биягым мындай, постоянно комментарий уксаңар, анан толуп кетиптирсиң, анан тиягың тигинтип калыптыр, биягың мынтип калыптыр, анан антип албайсыңбы, мынтип албайсыңбы, анан балаңды тыңыраак кылып албайсыңбы, анан тигил бул деген комментарий уксаңар, если вам это надоело, самооценкамды көтөрөм десеңиздер, анда самооценка курсуна келиңиздер. Но если вы хотите прям результат, и тиянан да бирдей результат алам десеңиздер, анда 2 марафонго бирдей келиңиздер. Но ал марафондон мен силерге волшебный таблетканы бербейм, мына могу таблетканы ичсең жашооң өзгөрүп кетет деген. Мен силерге болгону жолун көрсөтүп берем. Как я это сделала? Кантип ошол жактан чыктым? Кантип ошо самооценкамды көтөрүп алдым, кантип личный границамды выстраивать этип алдым. Как я начала просто себя воспринимать. Например, мен азыр түз эфирде отурам, сиздерге без макияжа, без ничего, мне комфортно. Азыр мен макияж менен, там, кирпигимди, бывает редко, боеп, бетиме тоналка коюп, там, тень кылып чыксам, мен уже мондай сүрүп салмакмын, бүт баарын сүрүп салмакмын, потому что мне так некомфортно. Это как мен маска киіп отургандай сезем да өзүмдүчү. А вот мен өзүм как есть отурам, и мне комфортно. Что еще? Вот именно самооценка про это. Мен ушундай көп, мага көп сын тагышат, болуп кетипсиң, тын эмессиң деп беришет дейт. Ну, Назилежа, знаете, мен деле башында айткан, ой, өзүнчө эле психолог болгансың го, анан инстаграмда жүрөсүң го, анан совет берип атасың го, анан тигил бул деп. Азыр ошол айткан адамдар постоянно мен эфирлеримди көрүшөт, втихаря көрүшөт, көргөндө дагы, стористеримди постоянно көрүшөт. Те, которые обсуждали мурун мени, сын тагып, сүйлөп, тигиндей мындай дегендер мени постоянно көрүшөт. Хотя этого не показывают. Да, и мне это даже не надо, да. И то аны редко-редко мындай замечать этип калам да, көптүгү байкай бербейм. Мен сторисимди миңдеген адам көрөт, кайсы бирин түп биринен карап отурбайм да, кимдин ким экенин тем более тааныбайм. И тың эмессиң деп беришет дейт. Ну и что? Мен деле тың эмесмин. Тамак жасаган жакпайт мага. Үй жыйнаган жакпайт мага. И мне нормально. И мне нормально. Мен деле сторисинде айтышат мындай, жабыраак майка кийип албайсызбы, анан лифчик тагып албайсызбы, анан тигинтип албайсызбы, мынтип албайсызбы. Ну, өзүңөр ошентип алгыла, если вам так. Если карагыңар келбесе, карап эле койгула. Закройте сторис, идите дальше. Что тут такого? Бүгүн эртең менен зарядка жасап атып, майкамды тескери кийип алып чыгып турмун. Сама не заметила, потом жолдошум келип айтса заметила, и тоже сториске чалып койдум, келип, кто что заметил десем, көбү байкашты, майкаңызды тескери кийип алыптырсыз деп. Я говорю, это на удачу. И что тут такого? Мен бирөө осуждать этти, бирөө бир нерсе деди, нет. Мен ал сөздү жазбасам, может быть, вообще никто бы не заметил даже майкам тескери кийип турганды элечи. И все было бы нормально. Понимаете? Зачем кого-то слушать? Зачем кому-то что-то доказывать? Зачем? Вот зачем? Жакшы келин болуп, жакшы кыз болуп, жакшы аял болуп, идеальная болуп, удобная болуп. Зачем? Если это не ваша жизнь, эгерде сиз каалаган жашоодо жашабасаңыз, анын эмне кереги бар анда? Суроолор жок го деймин,
Демек сіздерді ертең марафондан күтөмүн. Келиңиздер. 2 марафонго тең келиңиздер, колдон келсе. Курска 20% скидка аласыздар, Астана курска. Мени назиксиң, оорушке жоксуң дешет, оор иш кыла турган ала бериң, анан кошуп бире буйруп отура берем деп коет дейт. Мен деле мисалы кара жумуш кылбайм. Өткөндө кураторум жазып калды. Үй акташ керек болуп атат. Что скажете, девочки, деп. Я сказала, мен бара албайм дедим. Ачыгын эле айтып, мен бара албайм, потому что мен үй актап көргөн эмесмин, красить этип тем более көргөн эмесмин дедим. Попробуй дейт. Я сказала, нет, я не хочу, я не буду, зачем мне это надо? Зачем? Жагыныш үчүнбү, бирөө жарымба? Зачем? Да, точно, туура айтасыз, ар адам өзү билет да кандай кийиништи дейт. Авиакасса мыслчу жазыла дейт. Реклама пошла, да? Эфир сактала тобу. Сиз ошончо күчтүү кайдан табасыз, ошончо негатив келсе да сынбайсыз дейт. Ну, знаете, бул сразу эле келип калган жок, потому что мен негативге ушунча сынчумун, ар бир сөзгө сынчумун. 2017-2018 жылдары особенно. Өткөндө мен силерге көрсөттүм, газеталарга чыгып жүргөндөрүмдү. Азыр мен Google'га кирип туруп эле Жайырбекова, Айкерим Жайырбековна десеңиздер, жалаң мен балдарым жөнүндө информация чыгат. Порог сердца, жардам керек, сбор кылып атабыз. Прям жалаң ошол информация. Кечээ өзүм текшерип, өзүм таң калып калдым да, мен жөнүндө информация жалаң ошол экен да. Кайсы газетага, каяка чыксам, бүт Google'да. Бүт ошол информация. Ошол кезде аябай сынчумун. Аферистсиңер силер, бизнес кылып алдыңар, антип алдыңар, мынтип алдыңар дей берчү элдин баары. Айылдаштарым айтчу, туугандарым айтчу, эмнеге күйөөң иштебейт, эмнеге экөөң кетип атасың, эмнеге Украина сен жалгыз кетпей элесиң? Ошонун сөзүнүн баарын укчумун, сынчумун. Но отуруп такшалап экенсиң, ошонун баарын угуп, анан в конце концов бир күн айттым да, все, запарили дедим да, тажадым мен силерден. Айтпагаламагыл сөздү депчи. Эмнеге айтасыңар? Айтканга бир тыйынчалык акыңар жок дедим да. Жардам бердиңерби? Значит, бердиңер. Но зачем ошону милдет кыласыңар? Вот на такое перешла просто. Жардам бергениңерге мен ыраазымын, я это благодарю. Деп туруп, мен все равно в любом случае ошо жардам бергенди, мен ошончо эл ким жардам берген я уже не помню, но мен ошонун жообун берем дегенмин да. И вот, пожалуйста. Мага башка адамдар жардам берсе, мен кайра башкаларга жардам берип атам да. Сизге окшогон айымдарга вот марафондорду, бесплатный марафон канча пайдалуу атасыздар, э? Ошол эле күндөлүк максатка карай бир кадам. Максатка карай бир кадам, э? Вот ошонун баары канчалган адамдарга жардам берип атат, и все. И когда вот мен ошентип чечим чыгарганда, мага тигинин айтканы, мунун айтканы уже барыр болуп калды да. Итирип берет, кирбен жүрө берет, мен болдум да ошондочу. Так. Мен аябай иш кылчумун, баары бир жакпайсың дейт. Конечно, удобно болуп атсаңыз, в любом случае жакпайсыз Жайнагүл. И правильно, что вы ушли 16 жылдан кийин. Я вас поддерживаю бул жагынан. Мен тура айтасыз, макты сыйлайм сизди дейт Рахмат Батма. Мен дактаган эмесмин, уй сагандай үйрөндүм. Аны да ийин качырып дейт. Мен дасып уй саганды билбейм. Не знаю, уйдун жанынан деле барбайм. Я считаю себя нормальной. Көбүнчө айтат го, ой, шаардык болуп калган, тигил бул деп. Нет, айылдык эле кыз, обычный эле кыз. Просто өмүр уй саап көргөн эмес, что тут такого? О, бала кезде тод өскөм. Все нормально, но уй сагым келбейт. Кылгым келбесе, значит кылбайм. Зачем мне это надо? Бирөөнө жагынып, бирөөнө доказывать этиш үчүнбү? Вот я такая хорошая Гелинка деп. Ажа бизде кыйын бол, тың бол дей беришет, бирок бизге келиндер өмүрүндө кара жумуш кылбагандар да келин болуп баргасыздан калат дейт. Ну, знаете, это тоже мурун жактан оту менен кирип, гүлү менен чык деген, мурунку мезгилден келген да. Ну, раньше так было, да, тигиндей бол, бул бол, сыйла, андай кыл, мындай кыл деп. Все должно быть в меру. Кылбагыла дебеймин, кылгыла, акенени сыйлагыла, кайын журтту сыйлагыла. Но при всем при этом личные границы деген болуш керек. Сиз деле ошого окшогон эле адамсыз. Сиз робот эмессиз го в конце концов. Бир компромисске келсе болот го. Сүйлөшсө болот го. Эже мен өтө ийгиликтүү болгум келет, бирок эмнеден баштаарды билбейм. Азыр единицага акчаны араң алып жатам, күйөөмдөн өзүм көп окугам, ясаман бизнес боюнча дейт. Өтө ийгиликтүү деген сиздин түшүнүңүздө эмне? Что такое өтө ийгиликтүү? Өтө ийгиликтүү деген кандай түшүнөсүз? Вот это мне скажите. Комментарий жаза бербей, акча табыңыз үйдөн чыкпай дейт.
Кандай Селин эже? Жакшыбы? Что-то вас нету. 3 күндөн бери марафон бүткөндө келдиңиз го эже. Өзүмдүн бир тууганымды такыр кечире албай койдум, ушунчалык аракет кылсам да дейт. Гүлнар эже мындай да. Ушунча биздин күнөөлөрүбүздү Аллах Таала кечирет экен да. Хоть эмне күнөө кылбаңыз. А сиз пенде болуп туруп ошол адамдын күнөөсүн кечире албай атасыз. Ну я вас понимаю, бул пендечилик. Бывает такое, да? Мындай кылып койду, тигиндей кылып койду деп. Но прям, если вообще не получается, лучше курска келиңиз. 10 майда атканбыз, бир жумага жылат окшойбуз. Баштайбыз. Кийинки потокту ошол жакта кечирүү деген сабак бар. Аябай сложный сабак. Но оно того стоит. Да, платный үйрөтөсүздөр дейт. Эфир сакталабы, кечкирип калдым дейт. Эфир сактайм. Балдарга шыпа берсин, Аллахым рахмат. Эже кыпкыргызча сүйлөбүзчү дейт. Кыпкыргызча сүйлөгөндө кээ бир сөздү таппай кетип атам. Так. Гүлнар эже, вот я вам предлагаю только курстан вы все это проработаете. Мына бизде азыр 2 жуманын акыры келатат. Курста кечирүү темасы 2 жуманын башында болгон. Вот эми 2 жума бүткөндөн кийин ошол тема кайра кайрылып, кайра келип, анан келип атышат да. Акча таап, өзүнүн муктаждыктарын өзүм чечип, көп адамдарга жардам бергим келет дейт. Видите, өтө ийгиликтүү деген это в вашем понимании акча таап, свои потребности закрывать и другим помогать. Вот өзүңүз блог алып барат экенсиз, SMM-ди үйрөнүп турсуз, SMM-ди билет экенсиз. Возьмите коммерческие аккаунты, ошолордун блогторун алып барып иштеп баштаңыз. Кечээки акча марафонун көрбөдүңүз беле? Ошону иштеп баштаңыз для начала. SMM-ди билсеңиз эгерде. Азыр именно бизнес профилдерди алып барган SMM аябай популярный болду го. Вот ошону алып барыңыз. Сиздин курсуңузда окугам келип жатат, буюрса сөз качан акчам болуп калса эле дейт. Смотрите, пока акчам болуп калса деп күтүп отура берсеңер, акчаңар болбойт. И даже акчаңар болсо дагы силер алып туруп башка нерсе салып жүрөсүңөр. Там надо, здесь надо. Акчам болуп калса, качам когда-нибудь деген, это когда-нибудь никогда не наступит. Төөнүн куйругу жерге тийгенде деген сөз да. Когда рак с горы свистнет деген сөз да булчу. Вам ушул жашооңуз ушунчалык должна надоесть, я так не хочу жить. Я прям не могу, не хочу дегенге келишиңер керек да. Тажадым мен мындай жашагандан. Я хочу жить по-другому деп. Ошол нерсеге келгенде, я хочу изменить, ушул жашоону өзгөрткүм келип атат. Ушунчалык өзгөрткүм келип атат. Я не знаю как, но мен ушул курска катышам. Всё, я решила, мен чечим чыгардым, всё. Мен барышым керек ушуга дегенде гана, анан ошондо мүмкүнчүлүктөр өзү ачылып баштайт. Ага чейин качан акчам болгондо, качам деп жүрө берсеңиз, акчаңыз эч качан болбойт, я вам так скажу. И акчаңыз болгон күндө дагы сиз ни за что курска келбейсиз. Потому что эң биринчи муктаждыктарды жабыш керек. Базовые потребности нужно закрывать. И всё. Окей, бардыңыздар эртең марафондон күтөм. 3 күн марафонго активдүү катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Баарыңыздарга ыраазымын. Эфирди сактап коемун. Комментарийге жазбаңыздар. Азыр кайдасыңар, качан келесиңер Бишкекке дейт. Азыр биз Бишкектебиз. Келгенибизге канча болду? 29 апрелде келгенбиз бүгүн. Канчасы болду? 10 май болду. 10 чакты күндөн ашып калыптыр уже келгенибизге. Кечирүү курсу точно качанынан канчасы болду? Кечирүү курсу, ал курс эмес, Гүлнар эже, ал жаңы менин онлайн курсундагы бир эле сабак. Бир сабак, но настолько сложный, прям аябай сложный сабак да. Кечирүү курсу өзүнчө болбойт анткени башында бүт баарын келип анан ошол темага келиш керек да. Ал 24 майда башталат. Жаңы менин онлайн курсу 3 жума болот. Самостоятельный тариф 4000 сом. Өз алдынча окуйсуз, бирок кураторлор сизге группада жардам берет. Кураторский тариф деген бар, ал 6000 сом. Группадан иштешет и плюс еще бир куратор сиз менен личкадан иштешет. Анан наставник деген тариф бар. Наставник тарифи 9000 сом турат, менден обратный связь. И ошол курстан тышкары, 3 жумалык курстан тышкары еще 3 жумалык интим гимнастика курсу бар. Ар бир айымга, особенно турмушка чыккан айымдарга керектүү тема. Ал курс сиздерге белекке келет. Ал курстун баасы өзү эле интим гимнастика негизи 3000 сом турат онлайнда. Офлайнда 6000 турат вообще. Ошону белекке аласыздар онлайнда, мен кураторум өтөт. Бирок ошол курсту еще сиз скидка менен алганга мүмкүнчүлүк бар. Эгерде сиз
акча марафонуна келсеңиз же самооценка марафонуна келсеңиз 10% скидка. Если 2 марафонго тең келе турган болсоңуз, основной курска 20% скидка болот. Сиз Турцияга кетип атыңыз беле дейт. Видите, как информацияны кандай до конца биз билбей туруп эле эме кылып кое беребиз да, тарап жүрөбүз да. Азыр век информация, бүт баары информациядан туруп атат. И ошону биз информацияны до конца докопать этпей эле, бир аз бир нерсесин билип алып эле, все ушундай экен деп чечип чыгарып кое беребиз. Ошо Турцияга кетип аткандын каруселден жылдырып туруп экинчи видеону көрсөңүз түшүнөсүз. Подавленность состояниедан кантип чыкса болот дейт. Бул состояниедан чыгыш үчүн нужно работать над собой. Нужно найти свое самое большое зачем. Мен бул жашоого эмнеге келдим, эмнеге жашап атам? Куда я дальше двигаюсь? Каяка кетип атам? Эртеңки күнү ушул уктаган боюнча турбай калсам эмне болот? Хочу ли я этого? Өзүм жашоого койгон максаттарыма жеттимби? Өзүм каалагандай жашадымбы деген суроо берип көрүңүз. Внешняя мотивация тут уже не поможет. Внутренняя мотивация койгош керек. Рахмат, чоң аябай сонун маалымат алдым. Рахмат дейт. Барыңыздар, сиздерге да чоң рахмат. Менин саатым почти 11 болоюн деп калды. Мен шагымды басышым керек. Ошондуктан барыңыздарга бейпил түн. Эртең марафондон көрүшкөнчө, ал жактан кураторум жана мен обратный связь берип, группада сүйлөшүп турабыз. Сабактар күндү кечинден келип турат. И 5 күн бою сиздер менен бирге иштешебиз. Көрүшкөнчө.